Так, салам барыңыздарға, угулуп жатамбы. Салам барыңыздарға, угулуп жатамбы, плюс коюп коюңуздар. Да, мага эфирге запрос таштасаңыздар болот, да. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Мен атым Динара. Кайсыл жактан чыгып атасыз? Кеттен. Кандай запрос менен чыгып атасыз? Мамиле. Үй бүлө. Турмуштасызбы? Турмушта 3 балам бар. Туулган күнүңүз? 08-08-1987. 87. Именно мамиле ким, жолдошуңуз мененби? Жолдошум. Именно что? Бирге жашайсыздарбы? Ооба, жашайбыз. Кээде ар кандай ситуациялар болуп кетет анан. Ага караганда мен көбүрөөк акча тапкангабы, ошондой немелер болот да, анан ошондо башкача ойлорум келип кетет да. Анын туулган күнү качан? 27-05-1976. 27.05.1976. İşteysizби? Ооба, иштейм. Күйөөңүзгө караганда көп табасызбы? 5. Да. Жолдошуңуз иштейби? Азыр үйдө да. Үйдө отурган эркек сизге жакпайт да. Ну, с вами очень тяжело. Ему очень тяжело с вами. Сиз түшүнүктүү эмессиз. Түшүнгүңүз да келбейт да. Бул комфортто турбайбы? Жай баракат. 7. Бала кыял экен да, тарына берет экен да. А вы его обрубаете, да, конкретно? Результат акча дейт экенсиз да. Үйдө жатканы вообще бесит этип болуш керек, бул еще мындай жай баракат, үйдө отуруп, жатып, спокойно үйдө отура берет экен да. Сиз үчүн ар бир күн жөн эле отурасың деген мааниде эле вы его рубите, да, конкретно. Он тоже страдает. Эфир, прямой эфир, запись болот и инстаграмга чыгат. Макулсузсуз да, э? Ооба. Бала кыял экен жолдошуңуз. С вами очень тяжело. У вас мужская энергия. Вы очень принципиальная. Вы контролируете все. Контролдойсуз. И сизге акча маанилүү аябай. Да, ошондой, да. Сиз үчүн результат акча. Сиз жата албайсыз. Сиз деген тревожниксиз да. Сиз деген 5 мүнөт үйдө жата албайсыз. Сиз күндө жатпайсыз эч качан. Сиз бир күн иштебей калсаңыз, жөн эле күн өткөрдүм дейсиз, өзүңүздү жеп саласыз. Ваш муж это совсем другое. Действие кылгысы келбейт экен. Вообще жалкоо турбайбы сиз үчүн, эчтеке кылбайт экен, кыймылдабайт экен. Зато түшүнүктүү экен. 9 плюс 5, 14. Мен кыйкырып атсам деле мындай эчтеке мындай бар го. Ааламды суу каптаса өрдөккө баары бир дегендей эле реакция жок, чыкпай все нормально будет деп эле токтоп коет да. Потому что он духовно богатый, чем вы. Кудайым берет деп. Акыры Кудайым берет деп духовно богатый, чем вы.
Да, вы только иштеш керек, акча табыш керек, кара жумуш сиз иштеп акча табышыңыз керек да. А он верит, что Кудайым берет, баары бир акыр бай болом деп сизге караганда, он көөдөнү токтоп коелу ушундай да. И бул деген башкага бирөөгө барып иштей албайт, бул өзүнүн бир нерсесин чыгарып иштебесе, анан оңой менен кыймыл аракет кылгысы келбейт экен. У вас больше мужская энергия. У вас больше мужская энергия. Вам надо, знаете, канча бала бар ортоңордо? 3. 76, 87, 4, 7, 11 жаш разница экен, сиздерде? 11 жаш разница. Смотрите, экөөңүздөрдө цель жок экен. Общий семейный цельдерди коюш керек да. Общий семейный цельдерди койгондо, үй бүлөлүк максат. Сиз күнү түнү иштейткенсиз, лишь бы иштеш керек, акча табыш керек, но к чему вы идете? У вас нету больших целей. Чоң максаттарды коюп, общий семейный цельдерди жолдошуңуз менен отуруп, сүйлөшүп, уга билгенди үйрөнүшүңүз керек. Потому что с такой женщиной, как вы, если, не дай бог, конечно, я не советую развод, но сиздей айым менен жашаш оңой эмес. Потому что сизге акча берсе эле болду. Сизге башка эч нерсе кереги жок да, только акча, результат, действие. А есть категория мужчин, которые зарабатывают, но им нужна любовь, ласка, а этого у вас нету. Вы очень холодная женщина. Муздаксыз, да? Муздаксыз. И много мужской энергии у вас. Эки тараптан тең мужской энергия. Үйдө токтобойсуз, тура албайсыз. Да. Турбайсыз уже сиз. Сода сатыкта жакшы реализация боло аласыз. Ошол сода сатыкты көп аракет кылганмы, анча мындай неме боло албайт экенмин да, кандай десем. Жакшы эле баштайм, кайра эле мындай результаты жок болуп калат да. Потому что адамдар менен сүйлөшкөндү билбейсиз, мамиле курганды билбейсиз, укканды билбейсиз, коммуникация кылганды билбейсиз. Сиз сүйлөшө албайсыз. А сиздин күйөөңүз болсо любой гибкий сүйлөшүп кетет сизге караганда. Экөөң бир бизнес баштасаңар болот. Магазин ачасыңар, дагы башка нерсе кыласыңарбы, экөөңөр бир бизнес баштасаңар болот. Ну, все равно у вас такая данность, сиз канча гана аракет кылган күндө дагы у вас 20-30% только дохода будет. Вы это не будете понимать все равно. Сиз деген азыр может жашсыз, но придет время, у вас уже не будет энергии хватать. И кечке өмүр бою кара жумуш кылып жүрө албайсыз да. Это ваш эң башкы минусуңуз. Адамдар менен сүйлөшкөндү, укканды, мамиле курганды үйрөнүшүңүз керек, сүйлөшкөндү. Билим алышыңыз керек. Я знаю, что вы не учитесь, вы окуганды жаман көрөсүз. Вы не любите учиться, но вам нужно учиться. Окушуңуз керек, өзүңүздү өстүрүшүңүз керек, өзүңүздү таанышыңыз керек, өзүңүздү билишиңиз керек. Үй бүлөлүк мамилени сактайм десеңиз, балдарым ийгиликтүү болушун каалайм, кыздарым, балдарым ийгилик жаратканын каалайм десеңиз, анда мамилени сакташыңыз керек. Потому что мамиледен дальше вы еще будете страдать из-за отношений. Сиз меңиз менен акчаны каалайсыз, бирок мамиледен жабыркап баштайсыз. И это будет вас триггерить еще больше. С возрастом еще дальше болгон сайын өзгөчө туугандар менен болгон мамиле сиз үчүн аябай маанилүү да. Бирок алардын баардыгы менен жакшы мамиле болуш үчүн, катташта болуш үчүн сиз өзүңүздү өстүрүшүңүз керек, адамдарды укканды үйрөнүш керек. Сиз адамды жөн жаткырбай эле, мумтуп эле, контролдой эле өпкөсүн үзүп турсаңыз, сизден качат да элдин баары. А возможности приходят через коммуникацию. Сизде жок компоненттер жолдошуңузда бар экен. Фамилияңыз жолдошуңуздабы? Ооба. Ну круто, это хорошо. 8-9. Акча сизге келе берет экен, постоянно, бирок акчаңыздын берекеси жок экен. Берекеси жок ошол. Ошон үчүн күйөөңүз менен мамилеңиз начар. Билим алсаңыз, туура максаттарыңыз жок деп я уверена, у вас максаты жок адам башкалардын максатына кул деген сөз бар, ошон үчүн у вас нету целей. Жок цель. Максат жок. 27, 28, 29 келиңиз, максат жазганды үйрөтөм.
Будем прописывать цели. Ага, Просто ладно. сизди көп постоянно көрөм да, ошон үчүн да кызыгам да, ошого. Макулуңуз чоң рахмат. Ага, хорошо. Макулуңуз. Мгм. Так, мен көчө эфир башталганда эле дароо 3-4дөн баштайбыз деп айткам. Себеби дегенде биз көчө 1-лер, 2-лер менен токтогонбуз, Караңыздар, биз 3 санына келдик, 3-төр. 3-ү, 3-ү, 12-си, 21-и, 30-у төрөлгөндөр барбы? Жазыңыздар, барбыз деп. Жок болсо анда дароо 4кө өтүп кетели. 3-төр, менин атым 3, ошон үчүн мен да өлө жакшы көрөм окуганды. Азыр да 200 миңдик бир курста окуп атам. Систематизация бизнеса, CRM. Окуган сайын бактылуулук келет. 3-төр мени түшүнүп атасыздарбы? Окуган сайын өзүмдү бактылуу сезем, окуп конспект жазган сайын бактылуу сезем өзүмдү. А у меня муж 8. А он не понимает, да? Өлө жаман көрөт окугандычы. 8дер окуган өлө окугулары келбейт да, эчтеке окугулары келбейт. И 3, 3-төр мен баарын билем деген адамдар. 3-төр мен баарын билем. Я это знаю дейт. У меня дочка 3, да, анан азыр саатты бердим. 9 жашта, я знаю дей берет ужечи. Данность такая у человека, видите, энергия так работает. Мен муну билем, мен мунун баарын билем. Мен чөйрөмдө жүргөн эле адам бар. Мен 4,5 жылдан бери цифровая психологияны окуп, улам дипломдорду алып окуп, 4,5 жылдан бери 8 жолу, 9 жолу барып, Дубайга, Турцияга, көлгө барып, кайра окуп, изилдеп жүрсөм, жанымда эле жүргөн эле эже мен баарын билем, мен сенин рилстериңди көргөм дегенде шок болдум да. Мен билем депчи, 1ден 9га чейин билем. Такого не бывает, да, мен, конечно, я не спорю. Зачем мне терять деньги, спорить с человеком, правильно, да? Зачем мне спорить бирөө менен, доказывать? На предыдущий айым эмне үчүн акчасы жок, потому что она может зарабатывать еще больше. Она не знает свой потенциал, потому что она доказывает постоянно, трясется, постоянное трясение и так далее. Это как шило в попе, да? Это как шило в попе, не останавливает ее вообще никак. 3-4-дүн эң күчтүү сапаты бул 3-4-дүн эң күчтүү сапаты аналитический склад ума, анализди күчтүү жасашат. Солидный, билимди жакшы бере алышы мүмкүн. Именно 3-төр эмне үчүн реализациясы жок? Потому что аларга идти в блог, проявленность, личный бренд строить, элдин астына чыгуу, жөн эле акылдуу болуп отура бербестен кыймыл аракетке чыгуу, ошол акылдуулугун элдерге тартуулап, элге пайда берип, элге ошону пайда берип, ошону монетизация кылып акча таба алса, анда күчтүү, анда плюс. А минусе это нереализованная тройка. Это нереализованная тройка, это жадная тройка, да? Это такая принципиальная тройка, ленивая и так далее. 4-төр, 4-ү, 22-си, 31-и, 13 төрөлгөндөр 4 санга киришет. 4-төр барсыңарбы? 22-лери башка, 13-ү, 31-и башка. Чистый 4 башка. У меня вторая дочка 4. Кудай бизге балдарды дагы жөн бербейт да. Мисалы үчүн менде 3 жок, туулган күнүмдө 4 жок. Мына кызым 3, экинчи кызым 4. Бул жөн эле эмес. И мен жолдошум мисалы үчүн, мен жолдошум дагы жөн эле мага бул деген Кудай жөн эле бизге адамдарды жөнөтпөйт, биздин чөйрөбүздөгү адамдар. Бул бизге кандайдыр бир, кандай десем, бизге күзгү да. Эмне үчүн менин жанымда 3-төр көп? Эмне үчүн менин жанымда 5-тер көп деп мен өзүм суроо берем. Либо менде азыр трансформационный игропрактик мектебимде жалаң миссия 4-төр келди. 99% миссия 4, анан бир эле миссия 3. Даже менин мамам миссия 4. Туулган күнү негизи паспорт боюнча миссия 4, өзү миссия 5. И мага суроо, эмне үчүн миссия 4-төр келди депчи. И мен өзүмдү начала копать. Смотрю, последнее время я сама недовольная. Недовольная все время, да. Же то күйөөм жакпайт, же өзүм жакпайм, же тиги жакпайт. Мага эч ким жакпай аткан учур да, как будто бы. И мага миссия 4 келип,
ошол нерсени проект көрсөтүп атат да. Канча берсеңде недовольный болгон сайын. И вот это для меня зеркало, прям зеркало. Ошол адамдар ар бир поток, ар бир жашоомо келген адам бул мен клиент дагы, кардар дагы сенин энергияңа келет. И ошол нерсени кадимкидей я отслеживаю. Төрттөр бул эң берешен адамдар болуп саналат, потому что булар эң акыркы турсиңди эле чечип бергенге даяр, булар бергилери келип турат. У них энергия так работает. Они хотят все время отдавать, бергиси келе берет. Мындай бир жакшы сапаттары мындай щедрый, да, ачык кол, берешен болушат. Бирок минуста жашоомо 4 келгенде буга канча жакшылык кылсаң деле буга баары бир жакпайт. Жумурткадан кыр издеши мүмкүн. Буга точно, то есть буга канча 4пү, миссия 4пү, канча берсең деле точно недовольный болот. Лучше бербей эле койгонум жакшы дегендей да. То есть уже бара өзүңө анализ кылып баштаганда, потому что эми элестеткиле, мен жөн эле пендемин да. Анан элестетиңиз, Аллахым эсли. Вот сага бергиси келип атса, сен недовольный, шүгүрчүлүктү билбей, вечно эле нааразы болуп атсаң, сага ким бергиси келсин? Туурабы? Мен мисалы үчүн Кудай эмесмин, жөнөкөй пендемин, но ошол эле менин ситуациямда, менин жашоомдо эле ситуация. Ошон үчүн эмне үчүн ыраазычылык бул эң чоң вибрация дагы, эң чоң бийиктикте жүргөн вибрация деп саналат. Ыраазы болуу динде дагы бардык нерсеге, жашооңдогу бардык нерсеге, бардык адамдарга ыраазы болушуң керек деген бар. Ошон үчүн биз негизи өзүбүз ыраазычылык абалга келгенде, бул практика өзүбүзгө деле жардам берет да. Когда мы благодарны, это уже другая вибрация. Башка вибрация, да, башкача энергия да биз өзүбүздө кабыл алып баштайбыз. Это очень важный фактор. Төрттөрдүн четвертый финансовый парус раскрывается именно через речь. Төрт тилин оңдоп баштаганда көп нерсе тилинен зависит этет. Ошон үчүн тилди контролдош керек. Негизи эле төрткө эмес, любой адамгачы көп нерсе тилинен го. И ошон үчүн именно четверкалар бул тарапта, ошол тараптан өзү менен иштеш керек да. Ана согласованная трансформация деп коет. Көп учурда не согласованный трансформация кылышат. Эч ким сурабаса деле, эч ким айтпаса деле. Ошон үчүн ушунун үстүнөн иштеш керек көбүнчө. Мен эми кыскача айтып кетейин, и дальше биз сиздер менен разборго кирели. Бештер, беши, 14, 23 төрөлгөндөр, булар 5 санына киришет жана бештер 5 бирлердин жанына келгенде ийгиликке бат жетишет. Потому что 5 жашоого келгенде масштабтарга бат чыгарат. 14 кичине башкача, вот 4-төргө окшошу мүмкүн. Недовольный, неудовлетворенный и так далее, да? Но в целом пятерка, она 5-тердин мага жаккан жагы баттарына беришет, бирок бат жазылышат да. Хамелеоны. Любой адам менен сүйлөшүп кетишет. Бизнеске жөндөм бар, бул эми торговля, адамдар менен сүйлөшүп сатуу бул сүйлөшүп сатуу да. Ошон үчүн любой адам менен сүйлөшө берет. Бештер бөлбөйт. Булар любой адам менен сүйлөшүп кете беришет да. Ошон үчүн бештин эң жакшы жөндөмү, бизнесте эң башкы нерсе гибкий болуп адамдар менен сүйлөшө билиш керек. Ошон үчүн бештерди бул коммуникация адамдары. Любой адам менен сүйлөшө билүү бул эң башкы фактор. Эң башкы фактор. Туулган күнүңөрдө 5 деген сан бар болсо, аябай ыраазы болуңуздар, потому что бул аябай жакшы фактор. Бул силерге акча, любой адам менен сүйлөшүп кетүү, адекватность көп нерсени берет. Түшүндүк, Алтыларга келдик, алтылар жөнүндө айтып, анан разборго. Мага запрос таштасаңыздар болот. Да, эфирге разборго, түз эфирге, разборго, эфирге плюс коюп, запрос таштасаңыздар болот. Мен сизди принимать этем. И ошол жактан экөөбүз сүйлөшөбүз. Хорошо? Алтылар, 6-сы, 15-и, 24-ү төрөлгөндөр. Негизи үчөө тең ар башка да. Но в целом биздин президент 6-декабрь төрөлгөн.
24 такыр башкача. 24 это синдром хорошей девочки бар, да, у них синдром правильного человека дегендей. Поэтому 6 в целом акылман. Негизи эле 6 как бы мындай мен үчүн жай, уйкучу, жалкоодой көрүнөт, бирок 6 уктап атканда дагы Кудайым бере берет деген сөз бар. Себеби дегенде 6 жашоого ыраазы болгонду билет да. 6 жашоого ыраазы болгонду билет. Мисалы үчүн эмне үчүн Кудайым 6га дайыма бере берет? Бриллиант общество эмне үчүн 6ларды бриллианттар дешет? Эмне үчүн 6ларды Кудай сүйгөн пенделер дешет? Ооба бизди Кудай сүйөт, баарыбызды сүйөт, бирок 6ларды эмне үчүн Кудайым сүйө берет деп суроо берсеңиздер болот. 6 ыраазы болгонду билет. Бизге Аллахым жашоону, денени аманат кылып бекер эле белеке берет. Бирок биз эмне кылабыз? Наалыйбыз. Бардык нерсеге наалый беребиз. Не то, что мен айтып атпайбы, мага окучум келип, ыраазы болуп эле ушинте берсе, мен анын тим эле укмуш нерселердин баарын бергим келет да. Личкасынан поддержка кылгым келет. Ойдо жок нерсенин баарын бергим келет, поддержка кылгым келет. Мен эле эмес, Аллах мисалы үчүн, эмне үчүн 6ларды колдой берет? Эмне үчүн аларга рызкыны көбүрөөк бере берет? Биздин президент каякта эле, азыр каякта. 6 эң мындай успешный, удачливыйлар да. Им везет. Им очень везет. 5 фартовая, но 6 везет больше, потому что фарт был временный успех. А 6-ны дайым колдой берет. Эмне үчүн? Потому что ал каниет кылганды билет, шүгүр кылганды билет, ыраазы болуп жашаганды билет. И мудрость бар, потому что тубаса төрөлгөндө эле уже мээсинде мудрость, акылмандык бар, акылмандуулук бар, хитрость бар. Хитрость это основа ума. Ошон үчүн 6лар комфортно, с ними комфортно. Мисалы үчүн мен Дубайда коучингти, цифровой коучингти барып 3-ступень окуп атканда, жанымда 6 менен чогуу жатып калдым, казашка кыз. И я такая сижу, как королева. Менде 5 жок же, 6 жок же, 4 жок. Анан ал болсо улам чуркап барып, а ты будешь тортик? А ты будешь это? А ты будешь это? Деп улам тамакташып келет деп койгула мага. Завтракка чөбүзбү, ужинга чөбүзбү. Комфорт умеют создавать, и они ждут этот комфорт. А я не умею этот комфорт давать. Да? Классно, что мы умеем, понимаем друг друга. Поэтому ар бир движениеден, ар бир действие, адамдын кыймыл-аракетинен мы можем отслеживать это. Понимаете? И это очень круто. Вот. Поэтому биз башка адамдарга таарынбашыбыз керек. Мен муну кылып атам, ал мага эмне аны кылбай атат деп. Ал башка адам, анын энергиясы башка. Ал сен түшүнбөшү мүмкүн. И сен таарынбашың керек ага. Мисалы үчүн бул жака азыр эфирге чыкты, 8-5, да, данность. Она холодная, как мужик. Эмоция 0, только иштеш керек. Үйүндө балдарын да иштетет бош керек. Үй жыйнашат, полка жыйнашат. Эч ким жөнө турбаш керек. Үйгө келгенде күйөөсү жөн эле мынтип диванда жатканын көрүп калса, жинденет. Не жатасың, тур, кыймылда, окат кыл деп бакырат. Представляете, как сложно жить с такой женщиной? Дагы жакшы, бул эркек мудрый экен, унчукпай, жан, все нормально, все хорошо будет деп коет. Да? Башка эркек болсо, муштап туруп, башка чалып туруп басып кетмек. Поэтому, видите, мы должны учиться в первую очередь принимать себя. Өзүбүздү түшүнүшүбүз керек. Эң башкысы өзүбүздү түшүнүшүбүз керек. Да. Мага запрос таштагандар бар экен, Давайте примем запрос. 27-си, 28-си, 29 август. Акысыз сабактар болот. Интенсив болот 3 күндүк. Ошого катталыңыздар, номер калтырып. Катталуу үчүн номер калтырсаңыздар болот. Да. Да. Интенсивке катталсаңар болот. 27-си, 28-си, 29-у. Балким Zoom'да болот жабык эфир, презентация менен кадимкидей сабак өтөм.
түшүндүрөм, айтып берем ал жакта полностью эмелер, сүрөттөр менен, картинкалар менен. Ар бир күндө белектер ойнотулат. Ар бир күн белектери бар. Мисалы үчүн биринчи күндүкү туулган күнүнө жараша кайсыл өң ага эң көп ийгилик, фарт, успех алып келет. Портмоне какого цвета болуш керек и так далее. Экинчи күндүкүн тоже подароктор бар, методичка бар и так далее. 27-си, 28-и, 29-у 3 күн акысыз сабак болот. 1-сентябрда менин школам старт алат. Именно онлайн, офлайн трансформационный игра практиктерди ичинде цифровая психология менен кошуп, полностью менин өзүмдүн автордук оюнум менен өзүм иштешип, онлайн, офлайн сабактарды өтүп, көп мүмкүнчүлүктөрдү берип, инстаграмынан бери упаковка кылып чыгарабыз. Дальше 13-сентябрда менен мастер-класс болот. 4 саат 500 сом жандуу Бишкекте. Орундар чектелүү, чакан гана чөйрөгө болот. Приблизительно программаны айттым сиздерге. Акыркы жолу 2 ай мурун эфирде болуп турмун. Азыр болсо мен бул жактан кошоюн айымдарды. Да. Так, мага запрос таштаган айымдар бар экен. Да, түз эфирге запрос таштасаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кайсыл жактан чыгып атасыз? Бишкектен. Атыңыз ким? Атым Назира. Аха. 10-07-1986. 10-07. 1986. Запрос? Финансовые проблемы, долги, кредиты. Финансы. Иштейсизби өзүңүз? Ооба. Точкаңыз канча акча табасыз? Ар кандай. Өзүм иштейм, точка иштетем, Аламединден сумки, подарки сатып. Сейчас да жок. 9. Так, 10. Обнуление у вас 10 плюс 7, 8, 8 плюс 1, 9, 9 плюс 8, 17, 8, 8 плюс 6, 8 плюс 6, 14, миссия 5, 1, 5. 1, 5. Миссия 5. Миссия 5. Биркенсиз, обнуление бар экен сизде. Постоянно обнуление болуп турасыз да. Колуман келет деп, аябай монтип күчтөнөсүз, кайра колуман келбейт, не получится деп кайра өзүңүздү жейткенсиз. Внутреннее состоянияңыз страдаете, наверное, да, сейчас? Да. Постоянно кризис у вас, и постоянно себя несчастной чувствуете. Любви вам не хватает. Вы замужем? 2-3 күн эле болду, развелась. Вот. Сизге именно акчаңыз, карыз, финансы, вот это все именно мамиледен страдаете. Мамиле жатта үйдөгү нерседен анан келип атат. Состоянияңыз не очень из-за этого. Дальше аборт болду эле. Канча жолу? Не аборт, а выкидыш болгон. 2 жолу. 2 жолу. Өзүңүздү жейткенсиз да, күнөөлүү сезимдер бар экен. Это приводит обязательно өзүңүздү именно вот я недостойна деп өзүңүздү күнөөлүү сезген сайын өзүңүздү ушул карызга батыра бересиз да. Финансы сабаттуулук жок, акчаңыздын берекеси жок. Акча келет экен, топтой албайт экенсиз. Акчаңызды топтой албайт экенсиз, жыйнай албайт экенсиз. Эркектер менен мамиледен жабыркайт экенсиз, потому что сиз деген башкаргыңыз келет экен, баш ийгиңиз келбейт экен. Боретесь с мужчинами. Именно эркектер менен мамиледен жабыркайсыз. Апаңыз барбы? Ооба. Мамилеңиз кандай эле? Жакшы. Жакшы эле. Каякта жашайт? Алыстабы же жакын жашайбы? Угулбай калды, кайра айтып коесузбу? Алыста жашайбы же жакын жашайбы? Наушникти чечип койсоңуз сиз жакшы угулбай атасыз. Жакында. Атаңыз барбы?
Кандай дейсиз? Атаңыз барбы? Атам бар, ооба. Адамдар менен сүйлөшүп, сатууга, торговляга жакшысыз, но дагы эле инструмент, билим жетишпейт сизге. Бир нерсени окуйм, анан тыштап салам да. Окуп аткан маалында жакшы эме кылам, анан бүткөндөн кийин эле уже не пользуюсь инструментами, ушундай чытап салам. Потому что у вас нету анализа, анализ кыла албайсыз. Жөн эле вот келди, ошол нерсе, ошону кылыш керек просто и все. Үйдө отура албаган айымсыз сиз. Үйдө отура албайсыз, у вас как будто в попе у вас там этот стоит моторчик, и оно двигается. И вы не можете дома сидеть. Үйдө отурсаңыз эле депрессия болуп кетесиз да. Для вас свобода важнее. Өзүңүзгө иштешиңиз керек. Өзүңүзгө иштешиңиз керек. Өзүңүзгө иштешиңиз керек. Сода сатык менен алек болсоңуз болот. Өзүңүздүкү болуш керек. Бирок сизге маркетинг, инструменттер, Инстаграмды иштетесизби? Инстаграмды иштетип, сатууларды кылышыңыз керек. Вот ошол нерсе сизге жетишпейт. Бир гана бир точкада отуруу азыр аздык кылат. А сизге Инстаграмга чыгып, сиз күнүнө бүгүн биздин сумка мына итальянский сумка бархат деп жазанып алып сүйлөшүңүз керек. Сиз сүйлөшүңүз керек. Сиз өзүңүз жылдыз болушуңуз керек Инстаграмда. Сиз чыгып алып сатышыңыз керек монтип. Бүгүн бизде мындай итальянский сумка или кожа, Прада, мындай деп ачып күнүнө товарды көрсөтүшүңүз керек. Маркетинг күчөтүш керек. Сизде жок андай. Сиз только сүйлөшө аласыз. И жандуу келген адам күтө бересиз. Вам надо учиться прогибаться. Үйрөнүшүңүз керек, билим алышыңыз керек. Жок, цель жок сизде, максат жок. Сиз азыр эркекти кое туруп, фокусту акчага коюп, өзүңүздү стабильный доходко алып чыгышыңыз керек. Карыз кредиттен дальше арылыш үчүн. Дальше. Адамдарды укканды үйрөнүңүз. Мен каалайм, мен айттым, ошону аткарышың керек деп монтип титиреп доказывать этпей, жолдошуңузга, эркекке, любой адамга адамды укканды үйрөнүшүңүз керек. Түшүнгөндү. Потому что сиз келесиз, бардыгы мен айткандай болуш керек деген айымсыз. Сиздин башкарууңузга ар бир эркек чыдай бербейт. Сизге билинбеши мүмкүн, бирок сиз башкарасыз. Башкарыңыз келет. Мен айткандай кылганын каалайм деп. Очень сложно жить с единичкой женщиной. Нелегко. Есть такое, да. Ошону мен мурун сабактардан эми YouTube'дан көрчүмүн да. Жанат Кожомжаровдун эмелерин көрчүмүн, Сергей Теплыхтарды көрүп, ошондон потихоньку отхожу да, чуть-чуть, акырында. Но не получается иногда. Я это сама знаю, что не получается. И байкап калган жеримен стараюсь эмеден кеткенгечи понимать. Ну, молодцы, что смотрите, но надо глубоко изучать. Потому что то, что я даю в рилсах, это бир чоң дарактын бир жалбырактары, да. 1-сиң, 4-сиң, 7-сиң, 8-сиң, это для общего людей. А глубокие знания, они идут уже внутри обучения. Любой нерседе. Поэтому, если вы сейчас как раз страдаете, кризис экенсиз, вам надо идти в обучение. Өзүңүздү кризиске келмейинче сиз кыймылдабайт болчусуз, окубайт болчусуз. Ошон үчүн мен дагы кризистен келгем 4,5 жыл мурун. Кризис келмейинче, особенно единичкага бирлерге 5-6 айга 10 айдан кийин анан мээсине кирип түшүнүк. Тем более у вас двойки нету. Экиси жок адам менен особо деле бул менен достошкондо эмне ежи пофиг на мамиле отношения басып кетет дейм да, мен түшүнбөйт баары бир деп. Поэтому вам самое сложное наработать 2. Это отношения. Калган баарын наработка кылып, сатып алса деле болот. 4 бул билим, знание. Знания можно всегда купить. Я купила знания, я работаю, и все. Бул мага жардам берет. Поэтому здесь вам нужно работать. Ну, деньги будут приходить к вам, но контролировать их. У вас все деньги в унитаз. Поэтому вы не контролируете. Вы не знаете, сколько у вас доход каждый день, расход. Да. Вы не умеете считать, анализировать. Ошон үчүн сиз туура эмес көп товарды алышыңыз мүмкүн.
көп астаата калышы мүмкүн. Ошону еще продвижение кылганды билбейсиз. А вам нужно это учиться делать. Эмоция көп, эмоцияга алдырасыз. Но самая хорошая новость, акча өзү келет экен. Теперь нужно учиться ашкагын башкарууну. И вторая новость, это адамдарга жөн эле чуркап жардам берүүдөн качып, кетип, анализ деп жардам беришиңиз керек. У вас есть такое? Чуркап жөнөйсүз. Мынтишим керек, тинтишим керек, особенно свойлорго. Да. Я прекрасно, мен миссия беш менен жашайм. Өлүп калат катыш дегенде, жардам берем, бир тууган дегенде өзгөчө. А сиз өзгөчө өзүңүздүн адамдарыңызга өлүп кетесиз да. Нужно делать это с анализом уже дальше. Хорошая данность. То, что вы свой бизнес открыли, уже неплохо. Эми ошону жакшы продвижение кылып, жакшы доходторго алып чыгышыңыз керек. Не обязательно Аламединскийден точка. Даже үйдө отуруп алып сатсаң болот. Мына үйүңдө отуруп, телефонуң турат, ошону иштетишиң керек. Ошого салышың керек. Эмне товарың бар, сүйлөшүң керек. Сүйлөшүңүз керек сиз. Сүйлөшүңүз керек. Сүйлөп, көрсөтүп, айтып, ошондо сизге акча анан келип баштайт. Продвижение. Азыр не обязательно офлайн точка. Онлайн бул масштаб. Сиз отуруп алып, я не знаю, не только сумки, башка товар болобу. Вообще 1-5 это бизнес-тренер. Билимиңиз аз болгондуктан сиз ошол деңгээлге азыр чыга албайсыз да, покачы. Билим күчтөнүп баштаганда жакшы бизнес-тренер дегенде эмне? Бизнес ачууга жардам берүү, чыгып алып билим болсо сүйлөмөксүз. Плюс, что вам мешает онлайнга чыгууга, рилстерди тартууга, инстаграмда жылдыз болууга? Как я выгляжу? Эл мени эмне дейт? Эл эмне деп жазат деген нерсе бар сизде. Анан сонун кийинишим керек, жазанышым керек. То есть кандай көрүнүп атканыңыз сиз үчүн маанилүү боло берип, элдин сөзүндө калып кетесиз да. Вы будете терять свое время. Вы будете терять свое время. Түшүндүм. Все, ждем вас 27, 28, 29 3 күн обученияга келиңиз онлайн. Бесплатно. Рахмат. Чоң рахмат. Так, следующий айым. Да, 27, 28, 29. Саламатсызбы? Кандайсыңар? Привет. Чоң рахмат. Кандайсыңар? Тахминайым 47 жашта, 48. 48 жашта, тахминайым 48 жашта. 48 жашта болуп, биздин школа трансформационных игропрактиковка келип, сон результаттарды жетти, мына 40 миңден ашуун кирешеге чыкты. 1,5 айдын ичинде өзүнүн трансформацион оюндарын сонун кылып сатып атат. Прайсыңызды айтып бериңиз, өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи. Мен 48 жаштамын. Мен атым Тахмина Тимуровна. Мен бактылуу 3 баланын апасымын. Ушул жака адамдарындай өзүм жөнүндө айтсам, мен была сама вообще реставратором одежды в городе Бишкек, в центре города, на Бакамбаева, на Моссовете. И вы знаете, я столько времени отсидела в одном месте и много чего страдала от здоровья, от того, что от мамиледен, от того, что, көйгөйлөр көп болду. И пришла к тому, что человек, когда обучается к чему-то, вот мы все время ищем себя, да. И я 4 года в этой психологии, да, везде хожу и все учусь. И за здоровье я пошла даже на тренера. Я сейчас йога-тренером стала, у Перимамат училась. Продюсер Кундузаим, оказывается, тоже. И знаете, в том, что я много училась и пришла к тому, что в жизни все-таки обучение это человек растет, подумки-то растет. Вот не идет назад, а наоборот, будущее, вы знаете, говорят, 63, 70, 80 учись, это век живи, век учись, да. И я много знаний у Кундузаим обучилась, это я довольна, честно. Я как пришла, даже не знаю, как я туда попала. У меня сама по себе, вот реставрацию я 12 лет в одном месте работала. Хотела об этом рассказать.
пускай весь Кыргызстан знает, да? В жизни, оказывается, у меня этот год, оказывается, год трансформации, я не знала. 12 лет благодарности от людей, все говорят, ох, до сих пор пишут вот клиенты. Вот если клиенты меня видят, я тоже вас люблю и скучаю по вас, по моей работе. У меня сама по себе книжка вот так закрылась. Представьте себе, с работы сказали, чтобы я закрылась. И я не знала, что делать. У меня 12 лет в одном месте, у меня клиенты, я аж чуть ли не плакала. Я страдала, по-своему внутри страдала. Почему? Потом как-то я месяц себя попросила, можно я еще месяц посижу, потом уйду, пожалуйста, я что-то не готова резко. И пришлось, и сама себя решила, взяла на руки, сижу дома, и Кундузаим выходит у меня. Оказывается, собак, психология, что-то задела, не знаю, почему я к ней попала так. Я не знаю, ее энергетика, вот это ее харизма, не знаю, что у нее в ней тянет, да, прям человека. Еще что-то задело, понимаете? То, что мне это надо было. Я к ней пришла, вот сама не знаю, акысы сабақтарды көріп 3 дня. Потом пришла на этот жанду жолугушыға, мастер-классқа келдім. И к ней пришла, и ее аура опять меня тянет, да, вот не могу, и чувство такое. И когда я сидела, работала, шила, да, я же реставратор одежды, я всегда изучала психологию, и все изучала. И у меня все время желание, я этого не понимала, свою энергетику. Я все время хотела учить, хотела всем рассказывать, хотела, вот знаете, думаю, учителем стать, что ли. Кто же меня учителем возьмет, думаю, учителем труда, что ли, дать, там, навыки. Я хотела обнимать, ну, детей, чтобы им дать, вот, чтобы меня любили, вот, знаешь, в школе бывают же такие фильмы, где учителей так любят одного учителя, с таким этим вся школа, что пили. И еще думаю, почему сейчас учителя не такие, как вот, чтобы... Это ваша миссия 4. Миссия 4. И вы как бы, когда вы пришли именно в трансформационного игропрактика, и вы нашли себя, именно начали проводить игру, тіліңізбен іште баштадыңыз, сөйлеген сайын трансформация қылып. Да. И вот реализация пошла ваша. Реализация пошла, получается, вы начали вот именно передача знаний, и до этого то, что вы сейчас тоже, да, ваши навыки, то, что вы телом и так далее, да, работали, стилистика, дизайнинг, так и так далее, да, то есть это все всегда бэкграунд, это всегда плюс. Айтыңызшы, бир трансформационный ойынды қанша сомдан ойнатып атасыз? Онлайн, офлайн, қанша сомдан ойнатып атасыз? Сейчас вот 2500 у меня офлайн, а онлайн у меня 1000, и групповые 1500. Вот, знаете, вначале мы начинали с 500, мы просто хотели сами вот понять, что это такое, почувствовать. Потом как-то начали по 500 играть, потом думаю, нет, надо ставить, и таргет поставили. У меня как пошло, я не знаю, я как наркоманка стала. Я говорю, что за работа? Я не успевала отвечать. Я говорю, все, надо нанимать менеджера. Думаю, блин, вот что значит менеджеры нужны. Я как наркоманка не спала уже и онлайн. Вы знаете, что еще хотела сказать об этой игре? Это самое нужное токен. Даже 16-летние у меня играли с Манаса. Вся семья, сестренка 16 лет, сестра 24 года и мама 42 года. Да, 40 или 42 года. 42 года. И знаете, я эту семью, все трое у меня онлайн учились с Манаса. И я говорю, 16-летний, чего не хватает вообще? Вот жизнь, оказывается, а у нее, оказывается, внутри страх. Понимаете, страх, что не буду счастливой, что я не смогу быть счастливой, что я не смогу что у меня дети будут, что я замуж выйду. Представьте, ее мама вот так долбила, понимаете, долбила, что страхом и прям каргачкен, да? Я говорю, слушайте меня все матери, пожалуйста, говорите детям хорошие только слова. Сейчас мы что говорим, все у нас происходит. Только и обнимайте своих детей, любите, пожалуйста. Я столько трансформаций сделала, что я сама трансформируюсь каждым разом. Но то, что Эльде очень много гойгойнкен, я вот в жизни столько не видела, как вот, когда ко мне приходят, и когда рассказывают, у меня, вот, я говорю, я самая счастливая. Я говорю, я самая счастливая, кажется, на свете, да, призналась, да.
Я Потому каждый что день. вы же практикада адамдар менен иштеген сайын, ойын ойноткон сайын вы начали ценить свою жизнь, своих Да, детей, людей, то, что да, родители с вами и так далее. Поэтому все, что у вас уже все есть для счастья. Болгон эле, вам не хватало знаний, инструментов, и именно да, через вот этот мен сизди уже көргөндө эле 24 миссия 4 тияк бияк эмеңизди көргөндө эле это ваше, это точно ваше дегеним ошол болгон да, потому да, что да. реализация у вас сейчас конкретно пойдет. Поднимайте еще чек, бир оюнду 5000ден ойнотуңуз, онлайнды 2000ден ойнотуңуз, офлайн 5000ден ойнотуңуз. Все, проводите игру, это ваш дополнительный заработок. И Да. не Я останавливайтесь. Дальше таргет боюнча. Таргет келип атканына, кардар келип атканына шүгүр, надо шүгүр, радоваться. шүгүр, Да, шүгүр. да, не жалуемся, радуемся, что у нас всегда спрос, что столько людей хотят. И я рада, что вы научились онлайн проводить игру. Это Да, очень круто. это круто. Поэтому, да, это очень классно, круто. Поэтому вы большая молодец. Канча кирешеге чыктыңыз, канча акча таптыңыз? Я вот сегодня последняя игра, 40 тысяч у меня в итоге получилось, я то, что Полностью, считала. да? Я еще Вместе арасына с... не помню, некоторые, как жазбай калдым бы, я не помню, да? Потому Мгм. что, когда вы сказали, надо итоги делать, я говорю, блин, надо вспоминать же все это. Я по этим Вот вам видео теперь надо всегда вести клиентов обязательно блокнотко жазып, каждый, кайсы да. клиент канча акча төлөдү и так далее. И то бул окуп атып сиз акча таптыңыз да, башында и Да, то практика болуп 500 сомдон, 1000 сомдон баштап. да. Эми поднимайте чек, и все, дальше у вас уже будет доход расти. То есть уже 5000ден чекти 5000ге көтөрсөңүз бир айда бир эки күн эле иштеп койсоңуз, мисалы үчүн ошол бир эки күндө 2ден 3төн адамга ойнотсоңуз, бир айда 20 адамга ойнотсоңуз 5000ден бул 100 000 киреше. И все уже зависит от вас. Да, Поэтому да, конечно. поэтому не останавливайтесь. Анан тахмин айым, айтыңызчы 48 жашта жашоону өзгөртсө болот бекен, окуса болот бекен, кандай кеңеш бере аласыз кыргызымдын айымдарына? Еще как можно, оказывается, все можно изменить, всю судьбу, оказывается, можно изменить. То, что тебя не хватало. Я насчет этого хотела сказать вам. Вот смотрите, если увидите, смотрите, до я хотела показать, смотрите, красное это то, что мне не хватало. Мгм. Моя, смотрите, мои, все то, что отношения, моя жизнь. Вот это я черное начертила. Сейчас у меня полный круг, представьте себе. Я Классно, за 1,5 месяца я вот этого добилась, Кенда, понимаете? Вот с классно. помощью Кундуз, вот этой учебы, честное слово, во время учебы я что только не получила. Я говорю, Кирише, вот просто я это обучаюсь. Кирише, мамиле, трансформация, вы знаете, Клиенты, сама благодарны. клиенты, благодарность, самодостаточность, благодарность, ең бірінші Аллахтан, да. У меня в основном, я практику веду, половина у меня динджахтан, да, и все в шоке, которые от меня уходят, я говорю, я, говорит, столько к психологам ходила. Мои клиенты, 4 было дипломированных психологов, представьте себе. И знаете, одна говорит, я, говорит, столько лет, столько жила, кажется, всю жизнь ради кого-то, за кого-то. И мужиком стала, говорит, жалғыз қыз екен да, ата-энесі только ее воспитывала так, чтобы она была как эркек. И возле нее мужчины не могли стоять, оказывается. Как будто от нее пахнет мужчина. Она эки сөз сөйлейді, қашып кетеді дейді, бардығы дейді. И у нее ребенок даже ДЦП, и она боролась. И когда увидела все то, что все свои обиды, все простила, я с ней практику нормально уақыт көп кетірдім. Она так была, она до сих пор пишет мне. Она говорит, я благодарна, я уже не стала туда смотреть назад. Дейді. Зачем туда смотреть? Бұл учеба адамдарға ушунчалык, не знаю, вот много чего, знаете, весь путь, вот не зря говорят, 5 психологов заменяет. Это вот эта тема, честно. У Да. меня слов нет насчет этой учебы. Я очень много взяла, много чего взяла. И это моя, представьте, это моя тема, когда я еще то, что искала, я здесь нашла. Вы Да, знаете, круто, круто, круто. Это ваше это вообще предназначение, это ваша мое... реализация. Вы зарабатываете, кайфуя. Да, Элестетиңиз, сиз келдиңиз, трансформационный игра практик болдуңуз, полностью набор алдыңыз, дароо эле да, окуп атып, оюндарды ойнотуп атасыз практика да, жүзүндө. И трансформируйте сами, потому что адамдар менен иштеп баштаганда биз өзүбүзгө, мээбизге кирип, прям живой кирет да, да. практика кирет. И точно. И
Да, это круто, то, что это круто, то, что вы теперь можете вообще столько лет, куда бурса, столько времени Иншаллах. дальше монетизироваться. Это будет постоянно вашим источником дохода. И это очень круто, то, что вот вы өзүңүздүн жүрөгүңүздү каалаган нерсени угуп, келип, элестетиңиз Да. ошону келип. Канча айымдар мисалы үчүн жазышат, хочу дешет, Хочу бирок дед, да. лечим чыгара албай калышат. Да. А Шаг вы не пришли, могут сделать. Шаг, просто шаг. Позвонить даже, написать. да. Это шаг, да, на самом деле. Шаг, да, Шаг просто делю. даже, вы знаете, взяли камеру, да, делать отзыв. Я говорю, клиентам говорю, это ваш первый шаг. Они такие, что вам тут отзыв хотят, потому что они хотят сделать шаг. Это первый Да. шаг, выйти на камеру. Это страх прям, понимаете? У всех Мгм. страх. А прийти к этому, это уже первый шаг. Да. Я помню, у вас вначале очень много сопротивления было, да, көп каршылыктар болду. Ошонун баардыгына туруштук берип, жүрөгүңүз каалаган нерсени угуп, окуп, Да. результат кылганыңыз бул өтө сонун. Эми Да. элестетиңиз канча, мисалы үчүн сизде сонун реализация болуп атат. Сиз мурун жөн эле адамдарга сүйлөп койсоңуз мынча акча таап, жөн эле болбойт болчу. А бул инструмент катары колдонуп, да, полностью билим алып, инструмент алып, и канча адамга служение кылып атасыз, и люди Да. вам за это деньги платят. Я Да. очень рада за вас, за ваши результаты. И Рахмат. сизге каалоо тилек кыргызымдын айымдарына. Мен ар бир айымга кааларым бактылуу болгон. Бактылуу болсо, мындай, мен ойлойм да, ар бир адам, даже не только айымдарга, я хочу и всем мужчинам и женщинам, чтобы они понимали, что путь это вот эта трансформация экен. Потому что бул прям жашооду иреттеп берет экен, да. Вот понимаете? Вот каждому это надо экен, да. Вот этот путь ар бирине каалайм, да, чтобы это через это прошли. Если 16-летним это надо, значит и вам надо, понимаете? Мы, оказывается, через все проходим с трудом, кыйналып. А этот туңуюктан чыгарган неме экен, да? Бир тупиктен чыгарган, вот те, которые карыз, мамиле, у кого там кто не может замуж выйти, у кого там что-то произошло, у кого-то ребенок такой. Вы знаете, бул жерге келген адам жолун иреттеп, баарын салып кетет экен, да? И это небольшие деньги. Я Да. думаю, это вообще, это самое дешевое. Если можно сказать, ходи все время к психологам, раз ходи 3000, 5000, 2 ходи, завтра приходи, послезавтра приходи, еще итога нету. Потому что вот эта девушка мне сказала, итог чок дейт, канча психологка бардым дейт, итог чок болды. Я не хочу говорить, что психологи неплохие, они свое дело делают, вот что надо. А этой девушке не смогли, а именно психологи сказали, работа над собой. Деп. А вот это работа над собой, это у нас. Вот Да. работа над собой и найти то, что она искала. Даже психологи не смогли. Когда с ней поработала, я говорю, благодарность, ең бірінші, өзі ладно, но благодарность от Аллаха, я думаю, чувствую вот с каждого клиента. Я вот это. И еще сама я всегда хотела помочь людям. И думала, почему я все время хочу помочь? Вот служение кылып, жардам берип, эрдегире бактылуу болсо. Алар бактылуу болсо, мне внутри прям приятно, мне хорошо. Я кайфую от этого. Я говорю, я когда нашла себя, я говорю, вообще, блин, то, что я говорю, где только не была, где только нос не засовывала, где только мен алданган жокум, в каких я сетевых и не была. Мне месяц-полтора хватало, где-то что-то не вижу, что-то не то. Качкачем, да? Вот кто меня видит, они точно скажут, это она точно убежала же от нас. Да. Молодцы, рахмат сизге тахмин айым, ийгиликтерди каалайм, азаматсыз. 48 жашсыз, буюрса мындан дагы көп трансформация кылып, буюрса дагы ийгиликтериңиз менен бөлүшүп туруңуз. Буюрса көрүшөбүз эртең выпускнойдон. Сизге рахмат, ыраазычылык. Мындан дагы сонун ийгиликтерди күтөм. Үй алыңыз, машина алыңыз, ийгиликтериңизге чакырыңыз, барабыз командабыз менен, куттуктап өзүм барам. Амин, амин. Рахмат. Тебе благодарность огромная, Кундуз. Спасибо. Спасибо. Да, рахмат, ыраазычылык билдиребиз. 27-си, 28-и, 29-у 3 күн бою сиздер менен акысыз интенсив болот. Я очень готовлюсь интенсивно. Ошол жакта мен кадимкидей сабактарды өтөм. Интенсивке катталсаңар болот, номер калтырып. Телеграмга дагы доступ беришет кыздар. 27-си, 28-и, 29-у либо Zoom'да болот, либо прямой эфирде болот, либо YouTube'дан трансляция кылам, көрөм. Но ал жакта полностью сабак өтөм.
Ал жакта силер уже түшүнө аласыздар. Биринчи күндө цифровая психология деген эмне 1-ден 9-га чейин терең ар бир сандын урок, кармический урогу эмнеде, именно эмне өзөгү эмнеде биле аласыздар. Өзүңөр деле эмес, жолдошуңарды, мисалы үчүн бул жакка жазып атасыздар, мен баарын жетише албайм, бирок өзүң 1-ден 9-га чейин көрүп, миссияларды түшүнүп алганда өзүң санап көрүп, хотя бы өзүң жөнүндө билип аласың да. Анан балдарыңды болобу, жолдошуңду, то есть 3 күн бою бесплатно мы будем обучать. Я буду вас обучать с командой. Цифровая психология деген эмне, число сознания, миссия, андан сырткары предназначениясы, акчалары кайсыл тарапта, трансформационный игропрактик деген ким, кантип психологияны колдонуп, инструмент катары колдонуп, кирешелерге чыксак болот, кантип инстаграмыбызды иштетсек болот, именно ушул багытта, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Себеби дегенде мен трансформационный мына игропрактиктер чыгып атпайбы? Эмне үчүн мен дароо буларда акча табууну, кардарлар менен иштешүүгө басым жазып атам? Потому что булар биринчи жума окуп баштап эле полностью набор алышат колдоруна. И хотя бы 500 сомдон, 1000 сомдон такшалыш үчүн адамдар менен иштеп, угуп баштаганда адам такшалат. Көрдүңүздөрбү? Анан бир жума, 2 жума 500 сомдон ойнотуп, дальше уже чектерин көтөрүп башташат. 2000ден, 3000ден, 5000ден. Поэтому обязательно чектерди көтөрүш керек. Мен ал нерсенин үстүнөн иштеп айтам кыздарыма. Себеби дегенде, бул нерсе аябай бизге барыбызга керек. Вот. Да, давайте биз кошолу да эмки разборго айымыбызды. Да, 27-28 3 күндүк интенсивке катталсаңар болот. Ал жакта мен полностью Саламатсызбы? саламатсызбы, атыңыз ким? Алина, Кайсыл жактан чыгып жатасыз? Жалал Абад. Туулган күнүңүз? 15.02.94. Эмне иш кыласыз? Кандай запрос менен келдиңиз? Страх анан акча. Бир эле запросуңузду айтыңыз. Акча боюнча. Иштейсизби же иштебейсизби? Онлайн иштейм. Канча кирешет табасыз айына? Айына 50, орточо эсеп менен 50 миң тегерегинде. Эмоциональное выгорание у вас, дисциплина жок экен, действие жок, комфортто үйдө отуруп алып, комфортто үйдөн иштегиңиз келет экен, дисциплина жок экен, бат чарчап калат экенсиз, жаныңызды кыйнагыңыз келбейт экен, сүйүү жетпейт экен сизге, любви вам не хватает, тактильности не хватает, обнимашек не хватает. Канчадасыз 94 болгондо? 32. 32, вот. Миссия вступает уже. Ошон үчүн недовольная болуп баштаптысыз да, э? Понимаете, что... Последнее время ошондой. Да, последнее время, плюс дагы 1 жыл, 1,5 жыл у вас будет переход. Миссияңызга өткөнсүз. Миссияңызга өткөндө как раз таки вот миссия 4, да. Сиз уже өзүңүздү издеп баштайсыз. Мына бүгүн көчө бүгүн чыгып аткан бүт кыздардын бардыгы миссия 4-төр, айымдардын бардыгы миссия 4-төр, они все трансформационные игропрактики. Сиз уже мына азыркы айымды уккандай эле неудовлетворенность башталат, кыжаалаттык башталат жашооңузда, ички дүйнөңүздө страданиялар башталып баштайт уже. И миссияңызга вступать этип ближайший год, 1,5 года сиз ушинтип баштайсыз да. Сизге эч нерсе жакпай баштайт. У вас начнется борьба, эмоциональное выгорание, бат чарчоо, дисциплина жок экен. Ар бир саат эмне кылам, эмне жазайм, расписанный болуш керек да, дисциплина. Дисциплина и действие. Действие аз сизде. Действие аз, кыймыл аракет аз. Өзүңүзгө болгон сүйүү аз.
И акча табат экенсиз, но акчаңызды контролдоп, акчаңызды чогулта албайт экенсиз го, акчаңыздын берекеси жок экен. Тапканда эле кичине бирдеке болсо эле ала коем. Эмеде акча Өзүм чогулта муктаж. албайсыз, чачасыз, акчаны чачасыз, элдерге бересиз, карызга берип койсоңуз мүмкүн, өзүңүздө акча жок болсо да бирөөдөн таап беришиңиз мүмкүн. Акчаны сүйөсүз, бирок ошо акчаны топтой албайсыз, башкара албайсыз, акчаңыздын берекеси жок. Скорее всего, с супругом где-то у вас тоже, да, недопонимание и так далее. Разница өтө чоң, ошон үчүн дагы менин жашоо көз карашым башка, аныкы башка. Ошо сизге сүйүү жетпей атат, сизге тактильность, комфорт, любовь, сүйүү жетпей атат сизге. Сиз ошону күтүп атасыз андан. Бирок ал аны бере албай атат сизге. Эми дагы мээңизге башыңызга ажырашуу темасы да келип башташы мүмкүн. Потому что сизге уже көп нерсе жага бербей баштайт да. Башка жака кетип баштайт. Башка жака сетевойдо иштейсизби? Сетевойдо иштейт болчумун, бирок азыр авиабилетке ушул тармакка өттүм, уже 3 жыл болуп атат. Путешествияга өлө бир жактарга баргыңыз келеби? Бир жерде отура бергениңиз сизди бесит да. Сонун отелдерде необычный жашагым келет да, короче, иштешип дагы керек. И мындай жизнерадостный жашагым келет, короче. Бардык нерсенин жакшы жагын көрүпчү. Ошо да, ошо позитивге өтүшүңүз керек да, потому что сиз ключевой сөз айтпадыңызбы, необычный жашагым келет дедиңиз. Эстедиңиз? Бул сиздин данность сүйлөп атат, сиздин ички энергияңыз сүйлөп атат. Необычный жашагым келет, эки жакка путешествовать этким келет, саякаттагым келет, жер көргүм келет, эл көргүм келет. Бул сиздин мечтаңыз, ички жан дүйнөңүздүн каалооңуз, элестеткиле. Мага суроо беришет, Кундуз, акчаң бар, эмне Америкага барбайсың, эмне Италияга барбайсың, эмне Египетке барбайсың дешет. Менде төрт жок. Мен үчүн саякаттоо как будто бы эмес, элестетиңиз, бул мындай данность да. Сиздин каалооңуз ошол. Саякаттоо, жер көрүү и так далее. Необычный жашоо, необычный кийинүү, необычный инстаграм алып баруу, элден өзгөчөлөнүү, креативдүүлүк. Эми сиз мурун акчага мындайраак болсоңуз, эми берип баштайсыз, чачып баштайсыз акчанычы. Ошон үчүн ушунун үстүнөн көбүрөөк иштеңиз. Акча дедиңиз, сизге акча келиш үчүн дисциплина, энергия, денеңиз менен иштешиңиз керек. Духовный жактан, руханий жакка келиңиз. И кыймыл аракетке өтүңүз. Хорошо, действие өтүңүз. Четко жазайсыз, анализдерди коесуз и баштаган ишти аякка чейин чыгаруу керек. Таштап коймо жайыңыз бар экен. Анан өтө көп максаттарды коюп алып, ошолорго жете албайсыз. Бир учурда 5-6 жерде иштей албайсыз. Бир жерге фокус коюшуңуз керек. Сизде көп максат. Сиз ошон үчүн расфокус болуп атасыз. Хорошо? Миссия 4. Как раз психологияга кызыгасыз, аябай жакшы. 6-4 жакшы. Эгерде чем раньше келсеңиз психологияга өзүңүзгө жакшы. Эмне үчүн мен именно айтып атпайм, миссияңызда 4 сиз трансформаторсыз да, бетке айтып уже адамдарга сүйлөп баштайсыз. Көп сүйлөгөндү жакшы көрөсүз. Еще акылмандуулук бар сизде, 6 экенсиз. Акылдуулук бар, но знания, билим кошуп, ошону монетизация кылганды үйрөнсөңүз, еще больше мощно болот. Трансформационный игра практика обучения келсеңиз болот. Оюндарды Жалал-Абадта ойнотсоңуз болот. 2000ден 1000 сомдон групповой баштап. 2 саатта онлайн ойнотсоңуз болот, офлайн ойнотсоңуз болот. Мен окуучуларым ушундай балар менен баштап, азыр чектерин көтөрүп атышат. Вот, меники 15.000, 20.000, 30.000ден турат, бирок мен окуучуларым мисалы үчүн Оштобу, Жалал-Абадтабы, Майлы Суудабы, ошол жакта онлайн таргет кетирип онлайн ойнотушат. Андан сырткары ошол сиз Жалал-Абадта болсоңуз, Жалал-Абадта номер 1 болуңуз. Сиз билет саткандан да мурун ушинтип адамдарга сүйлөп, трансформация берип, 2 сааттын ичинде 5.000, 3.000 таап баштасаңыз, сиз больше будете реализованная. И ошол адамдарга как жардам берип атып, өзүңүздүн жашооңузду трансформация кылып баштайсыз. Эмне үчүн азыр кайгырып атасыз? Продукт алышкыма.
После эфира, хорошо? После эфира. Окей, мам, стой. Подожди, можешь сказать что-то? Сейчас забыла. Ты пока сделала уже, а я забыла что-то. Дверь закрой, пожалуйста. Ошол дагы сурооңуз барбы? Заходи ко мне в гости. Так, ойлонуп калдым что-то. 27-28-29 келиңиз 3 күндүк онлайн акысыз интенсивке, хорошо? Ошол жакта подробно бүт айтып берем, полностью. Түшүнүк болот сизге. Онлайн болот, Жалал Абадтасызбы, Германия, кайсыл жакта, неважно. Онлайн катыша аласыз, сабактар. Запись болбойт, жандуу присутствуете, ошон үчүн акысыз. Хорошо? Күтөбүз. Кошулуп алыңыз командабызга. Так. Так, биз азыр биз 6-ларды айттым, 7-8-9-га келдик, келгиле 7-8-тер жөнүндө айтып берейин. 7-лер, 7-си 16-сы 25 төрөлгөндөр, булар 7 санга киришет. 7-лер 7 духовный адам. Духовность менен Кудайга жакын болушу мүмкүн, религия, жолукчан көбүнчө 7-лерди көрөм. 7 быстрая реализация. Бат кыймылдайт. Шу. Аябай бат кыймылдайт. Ошон үчүн 7 эң башкы анализ кылганды үйрөнүш керек. 7 күчтүү духовный наставник боло алат. 7 денеси менен иштеп, денесин порядокко алып келсе эле, страдать этпейт, акча келет. Запомните. Азыр 7 билбейм, толукпу, лишний вес көппү, ходьба. Күнүгө эртең менен басууга өтүңүз. Ошондой страдать этпейсиз. Экинчиси, суу, спорт жашооңузга кошуңуз, духовный практика, йогаларды, растяжка, ушундай эми 40-тан үйдө айым болсоңуз, тяжелый спорт вы не сможете заниматься, но йога, ушундай нерселерге келишиңиздер керек, сөзсүз түрдө, хорошо? 1-2-лерди көчөкү эфирде айткам, эфирдин записин көрүңүздөр, 2 саатта 48 2 күндөн кийин удаление кылабыз. Дальше бүгүн эфирдин башында эле 3-төрдөн баштадым, азыр 7-ге келдик. 7 гениалдуу адам, либо гениальная, либо глупая. Когда она гениальная, когда она билим алат и денеси менен иштейт. Эң башкы 7 денеси менен иштеш керек. Дене не только 7, бүт баарыбыз денебиз менен аябай иштешибиз керек. Тело это мой храм, тело это все, понимаете? Мое тело это все. Тело реагирует. Эгерде мен азыр төшөктө жатып алып, өзүм тура албай, состоянием начар болсо, мен эфирге да чыга албайм. 20 000, 30 000ден трансформационный оюнга элдер акча салып атса да, верните деньги, мен бара албайм. Абалым начар дейм. Ден соолук, мое состояние в первую очередь. Хорошо? Мое состояние, тело в первую очередь. Запомните. Так, бизде дагы бир коногубуз бар экен, келиңиздер, примем. Саламатсызбы? Угулуп атамбы, саламатсызбы, Кундуз айым жана катышуучулар? Камераны өзүңүзгө буруп алсаңыз. Хорошо, сейчас. Бишкекке келип калдыңызбы, Эльмира айым? Ооба, келип калдым. Азыр. Что-то камера менен көрүнбөй калды. Почему? Мондай эме стрелочкалар турат айланып, ошону бассаңыз сизге бурулат. Стрелочка турабы мындай, айланма стрелочка. Карасаңыз? Көрүнбөйт атат что-то. Оң тарапты, сол тарапты. Вот это да. Эми көрүндү. Так, Эльмира эже бизде Москвадан. Саламатсыздарбы? Мен келип калдым Москвадан. Эльмира эже бизде Москвадан окуду. Эльмира эже 60. Связь жакшы болбой жатат, аябайчы. Сизде ошо начарраак болуп атат окшойт. Мен телефонда эме башка номер болуп калды да, бияка келгенге ошого жара. Бирок эме Wi-Fi кошуп, ошон менен чыктым да. Эльмира эже, өзүңүз жөнүндө айта кетиңиз, канча жаштасыз, эмне болуп биздин мектепке келип калдыңыз, эмнелерди алдыңыз, прайсыңыз канча сомдон ойнотуп атасыз оюнду, школдон эмне алдыңыз, трансформационный игра практик болуп, ошолор жөнүндө айта кетиңиз. Хорошо. Мен атым Эльмира, мен 63 жаштамын.
5 баланын энесимин. Өзүм негизи мугалиммин. Мугалимдик кесипти аркалап иштеп келгем. Анан баягы заманыбыз өзгөрүлүп 91-жылдары кыйроо башталганда, коммерция башталганда мен мугалимдик таштап коммерцияга кеткем да. Коммерцияда иштеп жүрдүм, баарыбыз ушу жакшы жашоо үчүн аракет кылат экенбиз да. Үй бүлөбүздүн, балдарыбыздын жашоосу келечеги жакшы болсун деген ниетте. Ошентип иштеп жүрдүк, анан жакшы, Кудайга шүгүр, баары жакшы, үй алдык, кандай болдук, өстүк, өндүк деген. Бирок деген барып биздин эме токтоп калды да, соодачы, анан биз жаптык ал сооданы. Анан мен ойлоп калдым, эмне себептен мен ушул жерде эле, базарда эле отуруп жүрө беришим керек экен. Мен деген билим алышым керек депчи. Бир кезде бала кезде мен өзүм дикторлукты каалагам да, кесипке, диктор болоюн деп. Анан Кудай таалам ошо жолго салды окшойт деп ойлойм да азырчы. Меничи. Сүйлөп акча таапатам дейсиз. Да, элдер менен сүйлөшүп, баарлашуу. Мына ушул менен сүйлөшүп жаткан ушу менин бала кездеги негизги эмемди, мечтамды орундатып жатат деп ойлоп атам да, Алла таала мага жардам бергени. Көп психологияга аябай кызыктым, потому что элдердин, аялдардын өзгөчө ойлорун, ички сезимин, эмоциясын дегендей билүү мага кызык болду. Жашоосунда өзгөрүүлөрүн билүү, анан Кудайзакан Юсупованын курстарын окуп, көп талдоо чеберин окуп, сертификаттарды алдым. Анан билим негизи аябай керек. Билим болбосо сиз мындай масштабка чыгып, элдин арасына чыгып, негизи кыйын да. Ошон үчүн дагы билимди оюну код души трансформацияны игра практика оюнуна келип калдым. Бир күндө эле чечтим да, это связано депчи, психология менен бүт баары. Да. Ошон үчүн ушу окууну окуп, үйрөнүп азыр Кундуз айымдын палкасы менен игиликтерге жетишип, аябай Кундуз айымдын эмнеси мага жагат? Өзүнүн билген билимин от души берет да элгечи. От души берип жеткирип, ушул адам жыйынтыкка чыкса экен, результатка чыкса экен деп туруп уктап атканда ойготуп аябай эме берет да, ошонусу жагат. Ошон үчүн келдим ушу сабакка, ушу курска билим алып жаткан кезим, ушу окуп бүттүк, билимди алдык. Бул курстан эмнени алдым? Адамдар менен сүйлөшүп, адамдарды угуп, өздөрүнүн запросторун угуп, алардын ошо өздөрүнүн суроо берип жатып эле, өздөрүнүн суроосуна туура жооп берүү багытын берип атабыз да, туура багыт берип атабыз элгечи. Ошондой эле мак карталарынын жардамы менен дагы суроо берип жатып эле, адам өзүнүн ички сезимин, ички үнүн угуп, анан туура жооп берип, туура багытка биз жол салат экенбиз да, мындайчы. Өтө чоң тажрыйба алып жатам билимден. Адамдар негизи көптөрү ар кандай көйгөй менен келишет. Анткени максаттарына жетпей калган убактачы, жашоодо, турмуштарда кыйналган убакта келет да, мындай эмелергечи, негизичи адам балдары. Эмне себептен бизде ушундай бир эле сценарий жашообузда кайталанып жатат. Же болбосо өзүм максатыма эмне жетпей жатам. Бизге акча келет, бирок акча токтобой жатат. Эмне себептен? Ошонун сырын билиш керек, жообун билиш керек. Кандай тоскоолдуктар бар адамдын подсознаниясында калып калган, может, ошолорду иштөө биздин ушу оюнда айтып берет да. Трансформационный играны ойнотуу, Россияда болсоңуз дагы онлайн ойнотуп, кирешелерге чыгып, чектерди жөнөтүп аттыңыз. Эми мына Кыргызстанга келиптирсе атайын выпускнойго эртең буюрса көрүшөбүз сиз менен дагы. Андан кийин ушул Кыргызстандан дагы жандуу ойнотуп, жакшы сонун результаттарды бул эми башталышы гана деп ойлойм. Анан сиз өзүңүздүн баары бир мына миссияңыз 4 болуп, 6 психологияга жакын болуп, анан өзүңүздү именно ушинтип инструмент, сизге инструмент жетпей аткан да, билимчи ошол колуңузда инструмент. Да, это инструмент. Да, инструмент катары психологический инструмент менен азыр сонун кирешелерге чыгып, эми буюрса инстаграмыңызды мындан да күчтөтүп, таргетти, продвиженияны кошуп, сонун результаттарды жетесиз деген ойдомун. Айтыңызчы, пожалуйста, Элмира, 63 жашта дагы окуса болобу? Эч качан кеч эмеспи? Мына биздин кыздарга, айымдарга аябай мотивация берсеңиз болот. Мен сыймыктанып атам, сиз Россияда болсоңуз дагы 63 жаш, мындай неберелериңиз бар болсо дагы ушунчалык окуп, ниетиңиз менен
билим алып, эми мындан дагы көп сонун кирешелерге чыгып атканыңыз ошол жөнүндө айтып бериңиз. Анан бир оюнду канча сомдон ойнотуп атасыз, ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Албетте эч качан окуу кеч эмес. Албетте. Только желание керек, адамдын желаниясы керек да. Мисалы үчүн айтабыз го, анда аялдардын үй бүлөсүндөгү жанагы болуп жаткан көйгөйлөр, күйөөсү, жолдошу, бир тууган мамилелери абдан өзгөрөт да. Эгер биз өзгөргөн убакта. Ошон үчүн аялдар биз өзгөрүшүбүз керек да. Окуп билим алышыбыз керек, талбай. Эч качан кеч эмес, окуп билим алган эч качан кеч эмес. Ошон үчүн ушул жердеги катышуучуларды, айымдарды чакырып келет элем, чакырууга жиберет элем сиздерге. Келиңиздер, окуңуздар, билим алыңыздар. Эгер сиздер өзгөрсөңүздөр, сиздердин айлана чөйрөгү адамдар, сиздердин жакындарыңыздар, ата энеңиздер, бир туугандарыңыздар, жолдошуңуздар, балдарыңыздар бүт баары өзгөрөт да. Негизи жакшы жактарга. Классно. Жакшы жактарга өзгөрөт, аябай. Оюнду Анан мен канчадан бул оюн негизи онлайн, офлайн жүрөт да. Биз алыста жүрсөк, мен Москвада өсөм эле, Кыргызстан менен ойнодум. Оштон чыгышты мага кыздар, Баткенден чыкты кыздар. Ошентип онлайн ойносо дагы кирешеге чыкса болот. Үйдө отурган энелер, декрет отурган айымдар дагы кирешеге чыгып, өздөрүнүн билимин жогорулатып, өсүү жолуна өтсө болот да. Классно. Бул прям живая мотивация. Мен да 63 жашка чыкканда сиздей болуп окуп турайын. Өмүр бою окуйм буюрса, мен да өмүр бою окуйм. Билимди алгым келет да. Андан ары дагы узартып, дагы высшее образованияга Кудай буюрса ошо ниетти коюп атам, тилекти. Ооба, тапшырыңыздар, өзүм жол көрсөтөм. Андан сырткары эми монетизацияда инстаграмыңызды жакшылап иштетиңиз. Мен сизге дагы продвижение боюнча мобилограф эмелердин номерлерин берем. Кыргызстанга келгенге жараша ошолордун баарын тартып, иштетип, жакшы прям мен берген тапшырмалардын баарын аткарып эртең келсеңиз болот. Өзүңүзгө дагы именно кантип мен негизи менин окуучуларым жылдыз болушун каалайм. Силер канчалык жылдыз болбосоң, силер канчалык жылдыз болуп. Ушул эмеден пайдаланып мен ушу Кундуз айымга терең ыраазычылык айткым келет. Сизге Кудай таалам өмүрдүн берекесин берсин, өмүрүңүздүн узунун берсин, үйдөгү бактылуу аялдык, бактылуулукту берсин, балдарыңыз менен аман сен болуп, ийгиликтерин багындыра бериңиз, бийиктиктерди. Ооба, буюрса, рахмат, сизге ыраазычылык билдирем. Сизге ыраазычылык. 63 жашта болсоңуз дагы эми мындай ушу жаш кыздан эмнени үйрөнөт элем дебестен келип, каалооңуз менен окуп, сабактарга катышып, конспекттериңизди көрсөтүп, аябай жакшы аракет кылдыңыз. Эми бул кошумча мындай жумушуңуз болсо дагы ошого да аракет кылып, убакыт бөлүп, сабакка кирбей койбостон, убакыттын разницасы болсо дагы кирип, сабактарды окуп, аракетиңизди кылып аттыңыз. Албетте, калганын баардыгын можно делегировать, рилстердин баардыгын тарттырып, чыгарттырып, инстаграмыңызды күчтөтүп, мунун баардыгын буюрса иштетип баштайсыз деген ойдомун, потому что бул өзүнүн үзүрүн алып келет. Мен берген тапшырмалар, разборлорго дагы прайс жазап келесиз эртең. Өзүңүздүн прайстарыңызды көтөрүңүз, болду уже көтөрүш керек, потому что сиз биринчиден сүйлөгөнүңүз эле кандай приятный, как шестерка, мудрая. Азыркы кезде ошо оюнду мен өзү башынан баштаганда 1000 сомдон баштагам да, 1000 мененчи. Азыр мен ойлойм, биз жеткиликтүү билимди алдык, биз өзүбүзгө ишенимди уже арттырдык, ишендик, билимибизди жакшы алдык. Кундуз айым аябай бизге бүт баарын үйрөттү, зумдан дагы бетме-бет жолугуп, бардык билген билимин бизге берди. Биз ушу билимдерди өзүбүзгө сиңирип алдык, бизде ишеним пайда болду. Эми биз чектерди көтөрүшүбүз керек болот да. Кудай буюрса, чектерди көтөрүңүздөр. Элге кызмат кылыңыздар, элге жакшы кызмат кылып, кирешелериңиздер көбөйсүн. Инстаграмдарыңыздарды да упаковка кылып бердик, сонун кылып. Эми колуңарга баарын тапшырдык, алып кетиш сиздерден эле. Общий канча мындай сизде эми өзүңүздүн жумушуңуз болгондуктан, сиз эми мындай онлайн эле, то Москвада болгондуктан өтө эле иштеп аттыңыз. Канча кирешеге чыга алдыңыз, Элмира эже? Мен кана 12500 болду да меники, потому что мен өзүм ишим болуп атты основной. Ушу алаксып калып аттым да.
атак кардарлар көп эле болуп атты. Ошон үчүн айымдар келиңиздер, аябай жакшы заманга жооп бере турган биздин кесип бул. Ошон үчүн окуңуздар. Мен айтпайм, сиздер өзгөрсөңүздөр баардыгы өзгөрөт. Баардык сиздердин тилегиңиздер, максатыңыздар орундалат. Рахмат сизге Элмира эже, буюрса эртең көрүшөбүз. Рахмат сизге. Ыраазычылык. Макул, баарыңыздарга рахмат. Азаматсыз, негизи негизи эле канча жашта гана болбостон каалоо болсо эч качан кеч эмес. Ошондуктан баарыңыздарды дагы эгерде сиздерге действительно ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр 27, 28, 29 3 күн бою интенсивден көрүшөбүз сиздер менен. Мен толук полностью цифровая психология жөнүндө түшүнүк берем. Бирден число сознания, кармический урок, ар бир число сознания туулган күн боюнча миссияны кантип санайт, миссиядагы заложенный нерселер, матрицаны берем, портфолиодон мен айтып берем полностью практика кылабыз албетте. Жана андан сырткары ар бир күндө өзүнүн белектери болот, кодовый сөздөр менен. Сабакка келип, ошол жандуу отуруп, ошол нерселерди көргөн айымдар кодовый сөз менен, жандуу гана келгендер кодовый сөз менен белектерди ута алышат. Мен өйдө да айтып кеткендей, туулган күнүндөгү кандай өң, кандай сумка, кандай цвет ага дал келет, кайсыл күндө эң ийгиликтүү нерселер болот и так далее. Ошону методичка деп коет. Ошол нерсени азыр жазып аткан маалым. Экинчи күндө белек, үчүнчү күндө дагы белектерди аласыздар. Жана ооба бизде мына Россиядан, башка тараптан келип атышат. Себеби дегенде эртең бизде выпускной бүтүрүү кечеси. Мен эч качан возрастты бөлбөйм. Канча гана жашта болбосун, адамдын каалоосу болсо, окуш керек. Биз бардыгыбыз именно ушул жашка чейин келгенде дагы окуганыбызды. 62-63 жаш. Мен мисалы үчүн өмүр бою окуйм, окугум келет. Окуган сайын мен өсөм, өнүгөм, китеп окуймбу, курс окуймбу, билим аламбы, дальше постоянно окуп турам. Түшүнүк болуп атат силерге. 27, 28, 29 август сиздер менен биз көрүшөбүз. Именно интенсивден. 27, 28, 29 август кечки 8ден баштап интенсивден көрүшөбүз. Акысыз 3 күн бою сабак өтөм. 3 күн ичинде цифровая психология жөнүндө айтам. Цифровая психология бул кандай билим, эмнелер бар ичинде? Трансформационный игра практик деген ким? Трансформационный оюн деген кандай? Ал инструментти кантип колдонуп биз киришилерге чыксак болот? Өзүңүздү тааный аласыз, потому что мен туулган күндөрдү айтам. Ал жакта матрица, портфолиону айтам. Андан сырткары ар бир күндүн өзүнүн белектери бар. Ар бир күндүн өзүнүн белектери бар. Мен ошол жактан биз көрүшөбүз. Ошол жактан биз сиздер менен көрүшөбүз. И караңыздар, интенсивке катталып, группага кошулуп алсаңыздар болот. Жана андан сырткары личкаңыздарга телеграмга доступ берет интенсивде, 3 күндүк интенсивке. Ошол жактан дагы мен маалыматтарды акырындан берип турам. Анда эмесе келиңиздер, кийинки айымды кошолу. Да, у нас очень много. Келиңиздер, бизде убакыт чектелүү, ошон үчүн. Так, 7-лерди айттым, 8-дер, 9-дар калды, Так, давайте примем запрос дагы айымдарды. Движение — это деньги дегендей. Движение — это деньги, не останавливаемся. Движение — это жизнь, это рост.
Так. Прямой эфирге мен запрос таштап атам. Ой, запрос дедим. Запростарды я принимаю. Саламатсызбы? Кандайсыңар? Атыңыз ким? Юлдыз, Кайсы жактан чыгып атасыз? Оштон. Кандай запросуңуз бар? Финансы жөнүндө сурайын дегем. Туулган күнүңүз? 26/01/1984. Иштейсизби? Жок, пока декрет. Вы замужем? Да. Билимиңиз барбы? Среднемедицинское образование. Канча азыр эчтеке кириш акча жокпу? Точкаңыз канча акча бар? Жок, пока үйдө эле. Страдаете из-за того, что нету денег, да? Да. 1 плюс 8 равно 9, 9 плюс 4 равно 13. О, месячно. Недовольная, да, такая? Денег нету, ничего не нравится. Жалаң миссия тыртыр чыгып атат го мага эфирге дагы. Потому что вам же нравится вот это. Вы духовно богатый человек, очень мудрая. Понимание есть у вас. Ну, я 8, да? Вы восьмерка? Вы 8, но вы духовно богатая. Вы как мой муж 26-го рожденный. Түшүнүктүүсүз. Кудайым берет деп мындай жайсыз да, спокойно жүрөсүз, курсак ток, сизде эмеңиз, көдөнүңүз ток, бирок ошо акча жок болгон үчүн вы страдаете. Да, вы страдаете. И миссия у вас, оказывается, 4, из-за этого у вас неудовлетворенность. Да, постоянное недовольство, постоянно из-за того, что у вас үйдө бир жерде отуруп калганыңыз үчүн дагы вы постоянно из-за этого и страдаете. Вот. Вам нужно самое главное это работа. Работа над собой, работа над телом, духовность. Дисциплина жок экен, дисциплинага келишиңиз керек экен. Жалкоорок 8-касы да сиз? Жалкоо 8-касы да. Тунеядец болуп баратыптырсыз. Да, точно. Давайте эме кылыңыз, иштешиңиз керек. Физический труд керек по-любому сизгечи, потому что у вас ясность в голове будет наступать, когда вы будете физическим трудом по-любому заниматься. Без этого никак для 8. Менин жолдошум 1-3 күн жатып калса, жиі болуп кетет. Поэтому вам нужно найти свое предназначение. Вам очень сложно в этом плане. Вам нужно найти себя, свое предназначение. И приходите 3 күндүк онлайн сабакка, там я буду рассказывать про это больше. Хорошо, обязательно. Да. Вам... Да, из-за этого сейчас у вас и недовольство, и внутреннее состояние ваше влияет. Поэтому вы сейчас страдаете внутри. Во-первых, из-за того, что нет денег, и внутри кыжалаттык болуп баштайт сизде, неудовлетворенность, анализ жок, неадекватность. У вас хорошая данность, болгону адамдар менен сүйлөшкөндү, коммуникация кылганды, имидждин үстүнөн иштеш керек. Стилиңизди кантип жазанып, кийинип жүрөсүз, ошонун үстүнөн карашыңыз керек. Адамдар менен коммуникация кылганды үйрөнүңүз, сүйлөшкөндү үйрөнүңүз. Именно сизге эң башкы нерсе бул бат чарчап калат экенсиз да, энергияңызды көтөрүшүңүз керек. Энергия болгондо акча келет, сизде дисциплина жок. Аябай дисциплинага келишиңиз керек. У вас все должно быть расписано поминутно. Я буду об этом рассказывать, дисциплина жөнүндө. Именно 3 күндүк сабакта я буду делиться своими лайфхаками. Как я дисциплинамды прокачка кылам. Как я прокачиваю свою дисциплину. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Так. Так. Запрос айымдар көп экен бизде. Где-то 50 человек у меня в запросе. Я здесь принимаю потихонечку.
Классно. Мен азыр сиздерге эмне керек экен? Дисциплина жок. Акча дисциплинаны жакшы көрөт. Талап кылынат. Мен эч качан бай адам түнкү 12-ге, эртең менен 10-го, 12-ге чейин отуруп уктап, сасып жатканын көргөн эмесмин да. Особенно после 40-40тан кийин энергияны көтөрүш үчүн тело, дененин үстүнө иштеш керек. Өзүң камчылабасаң, анда билбейм, сага өзүңө туруштук беришиң керек. И в первую очередь биз акча деп атпайсызбы? Акчага келгенде акчаны тапкандан кийин бактылуулук таппай. Мен ошонтип дегем. Мен акча дегем, акча таап баштаганда акчанын аркасында бактылуулук тапкан эмесмин. И мамиленин үстүнө иштеп баштагам. Өзүмдүн үстүнө иштеп баштагам. Руханий байлык деп коет. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошонун үстүнөн да карасаңыздар болот. Так. Давайте примем, да? Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Атыңыз ким? Шүгүр, альхамдулилlah. Менин атым Эрматова Азада. Азада, да? Ооба, Кайсы жактан чыгып жатасыз? Москвадан. Туулган күнүңүз? 30.07.1978. 78. Запросуңуз? Запросум азыр жолдошум менен жакшы мамиледе эмесмин. Бирок ишим бар Москвада, өзүмдүн ательем бар. Анан акча деле келип келбей жатат. Анан өзүмдүн дагы Бир запрос. мына эмемди кандай көтөрсөм болот, бизнесимди дагы чоңойто аламбы деген ойлор көп да. Так, бир эле запрос, потому что биз кыскача бул жакта кылып атабыз, ошон суроолорго жооп берип атам. У вас давность 3-8, миссия 8, да. Жолдошуңуз туулган күнү качан? Анын туулган күнү 22.05.76. Ажырашам деп айта берет экен. Бул кете береби күйөөңүз? Ошентип эле эмеге келе берет да. Кете берет. Ооба. Кетем деп коркутат, кете берет, кеткиси келе берет, үйдө отура албайт бул. Ооба. Түшүнүктүү экен, бирок сизге караганда. Вы очень холодная женщина. Ему не хватает тепла, понимания не хватает. Вы настырная, вы холодная. Он хочет любви, ласки, а вы хотите денег, результата и выгоды. 4, 5, 9, 9 плюс 1, 10, 1 плюс 7, 7 плюс 7, 14. Бул үйдө отура албайт экен да вообще, ё-моё. Ооба, үйдө вообще отура албайт. Буну кетирип турушуңуз керек. Мындай бул путешествие сиз деген жакшы анча эметпейт экенсиз. Бул экөөңөр путешествие кылгыла, бир жака баргыла, эс алгыла вдвоем. Для него это важно. Я не знаю, кантип эме кыласыңар. Общий семейный максат, целдерди коюшуңар керек. У вас хаос в голове. Сиздин мээңизде хаос болуп атат. У вас нету пошаговой инструкции. Максатыма кантип жетем. У вас нету, мисалы үчүн, азыр мен сизден сурашым мүмкүн. 1 жылга планың барбы? 1 айга планың барбы? 5 жылга планың барбы? 3 жылга планың барбы? Максат кана 20 жылдан кийин өзүң каяктан элестетесиң десем, сизде мунун баары стопудово жазылган эмес. Жок сизде. Семейный целдер жок, өзүңүздүн личный целдериңиз жок. Поэтому вам нужно сесть с ним за стол переговоров и түшүнүп укканды үйрөнүшүңүз керек. Сиз укпайсыз. Меники туура, меникине кылыш керек. Бир системага саласыз, үйдөгү балдарыңызды, үй бүлөңүздү, ошол системаны баары аткарыш керек да. Господи, не дай бог, кто это нарушит, все полностью, да? Контроль.
Потому что вы построили систему, империю, эчким аны бузбаш керек. А ваш муж, он такой разрушитель, он будет разрушать специально. Он будет разрушать специально. Талкалайт, недовольный болот. Ага канча кылсаң дагы он будет недовольный. ооба. Акча таппайбы. Акчаны жакшы табат эле, акыркы кездерде жатып алды. Кыймылдагысы келбейт, бул деген үйдө отуруп комфортту жакшы көрөт. Когда надо, спокойно уктап, тынч абалда жүрө берет. Сиз ага караганда беспокойныйсыз, тревожниксиз. Сиз антей албайсыз, расслабляться не умеете вы. А он умеет кайфовать, расслабляться и так далее. Кетем деп коркутуп, мындай эки жакка постоянно кеткиси келип турат, потому что жаңы жерлерди, жаңы нерселерди каалайтмын жашоо эмесичи. И, он понимающий экен, түшүнүктүү экен сизге караганда. Сизде постоянно обнуление бар турбайбы? Бул күйөөңүз сиз үчүн тупойбу? Ой деле эмес, ал мага караганда действительно мындай акылы жакшы иштейт да. Анан кийин эле ошол экөөбүз келише албай калабыз. Потому что бул сиз менен спорит, сизге доказывает. Ары бас десең бери басат. Атайын башкача кылышы мүмкүн. Тескери жүрөт да атайын. Сиз болсо муну айтып атасыз да, инструкция салып. А с ним нужно сесть, поговорить, сүйлөшүңүз керек. Сиз түшүнүп, мягкий болгонго өтүшүңүз керек. Сиз ошондон хромаете. 3-8 это мужская энергия. У вас очень много мужской энергии. А если бы я была бы мужчиной, для меня вы бы были бы очень холодной женщиной. Только акча, оюңуздун баары бизнес, вот это. А он хочет тепла, он хочет обнимашек, он хочет общения, коммуникации. А вы не разговорчивая. Вы вообще интровертсиз. Бул отуруп алып сүйлөшкүсү келет сиз менен. Кучакташып, столдун үстүндө отуруп алып, сүйлөшүп, сиз аны түшүнгөнүңүздү каалайт. А сиз вообще сүйлөшкүңүз келбейт, самодостаточныйсыз. Сиз только по делу сүйлөшүңүз мүмкүн, конкретно по делу. Все. Именно вот этого ему не хватает сейчас. Дальше. А сиз үчүн эң башкы нерсе бул прибыль, акча, выгода болот атат. Понимаете? Ошон үчүн вы хромаете в отношениях, и бул сизге зеркало болот атат. Потому что күйөөңүз адекватный экен, түшүнүктүү экен, логикасы мощный иштейт. Бул жакшы логистический бизнес ача алат. Бизнеске жөндөмү бар күйөөңүздүн. Товар, сода, сатыкка адамдар менен аябай жакшы сүйлөшөт сизге караганда. Любой адам менен сүйлөшүп кетет. Бомжбу, депутатпы, бул выбирать этпейт. Он со всеми общается. Вы можете выбирать умный, тупой, необразованный, деп, а он не выбирает. Он хорош в этих делах. Поэтому, да, он вам подсвечивает все ваши слепые зоны, все, что у вас хромает. Потому что сиз анча-мынча катыш-патыш делеске кереги жок экен. Эч ким менен сүйлөшпөй эле, өзүңүз болуп эле жүрө бергенсиз да. Сизге эчтеке кереги жок, конок эчтеке кереги жок, эч ким кереги жок, катыш кереги жок, өзүбүз үчүн жашашыбыз керек, акча кылышыбыз керек, бизнес кылышыбыз керек. Это ваши принципы, это ваши ценности. А у него другое. Бир туугандарын конок чакырып берип, коноктоп койсоңуз, знаете, как он вам ноги будет целовать? Для него это очень важно. Бул бир туугандарына көп жардам береби? Ооба. Бир тууган дегенде вообще головой таштайт да. Да. Сизге ал маанилүү эмес, бул бир туугандарым, бир тууганчылыктан чыгып калбашым керек, жардам беришим керек, акча беришим керек. Это для него на первом месте. А для вас это не важно. И вы не хотите, вы жадная, вы не хотите давать деньги. А он чачат акчаны, чачат. Сиз мындайсыз, ал чачат. Ооба. Жардам бергиси келет. Ооба. Тартыш бир тууган ал үчүн маанилүү. Эгерде бир туугандарын сыйлап, коноктор тосуп, сый көрсөтүп койсоңуз, вы в его глазах вырастите. Очень. Для него это важно. Үйгө конок тосуу, я не знаю, аяштарын тосуу, бир туугандарын өзгөчө. Карым-катнаш дегенде өлөт бул.
Мамиле для него важно. Настроениясы вообще 100% көтөрүлүп кетет да. Да, поэтому вам нужно, что вам стоит? Вы сделаете это для него. Бир туугандарын сыйлап, конуктоп койсоңуз болот, когда надо и так далее. Просто отуруп алып сүйлөшүңүз керек. Акырындык менен, эркекти акырындык менен биздин үй бүлөлүк максатыбыз бар да, там, я не знаю, биз мындай кылалы, Бишкектен там жер там алалы, үй алалы, там, я не знаю, особняк алалы. Буга он хочет общие цели с вами. Вам нужно сесть потихонечку, акырындык менен алып келишиңиз керек. Өзүңүздүн максаттарыңыз жок экен, семейный максаттар жок экен. У него данность такая, он будет разрушать. Өмүр бою курган нерсени бир күндө талкалап басып кетиши мүмкүн. Но сиз ошону түшүнүшүңүз керек. Сиз аны түшүнүшүңүз керек. Вы должны его хорошо изучить в первую очередь себя, какая вы. Вы не женственная, вы холодная. Со стороны сизге билинбейт, со стороны көрүнүп турат. Мерез болушуңуз мүмкүн. Балдарыңызга тактильность беришиңиз керек. Күйөөңүзгө баш болуп, кучактоо, аярлоо. А сиз болсо тамак жазадым келгиле. То есть холод. Это чувствуется. А он очень, эмпатия у него хорошая работает, чувствительность. Ему этого не хватает. Хорошо? Ошо балдарым дагы айтып берет да, сиз холодныйсыз, мындай. Сиз өзү сүйгөндү билесизби дей берет да. Сиз өтө муздаксыз, мерезсиз. Мен 30-каларды аялдарды канча көрүп келем. Мындай мен да таң калам да, эмнеге ушундай кайдыгер дейм да, баары бир. А сиз ичиңизден эле мынтип тамак жазап, балдарымды карап, ушу забота кылып эле сүйүмдү берип атам деп ойлойсуз. Акча таап атам, мына балдарымды сүйүп атам дейсиз. А балдарыңызга акча эмес, балдарыңызга сиздин мээрим, сүйүү. Күнүнө ар бир балаңызды 10 жолудан кучактаңыз. 10 жолудан кучактаңыз. Вы не тактильная. Кийин балдар өсөт, дагы чоңоюшат. Кудагы, дагы анан балдар менен ошол нерсе сүйөм, жаным, мен сени сүйөм, жакшы көрөм. Балам, кучактоо, тактильность, мерим, это бесплатно. Это не стоит денег. Вам нужно поработать над собой. Өзүңүздү изилдеңиз, андан кийин жолдошуңуз. Чем дальше с возрастом, дети, потом внуки, гюалдар, кайынжурт и так далее. То есть эмелердин баардыгы сизге подсветка болуп келет. У вас хорошая данность, акча келет экен сизге. Акча келет экен, но вы будете страдать постоянно из-за отношений. Знаний не хватает вам. Больной точкаңызды айтайын. Ошондо мамиле түзүүнү үйрөнүшүң керекпи? Өзүңүздү, күйөөңүздү эмес, өзүңүздү түшүнүшүңүз керек. Сиз азыр айтып атпайсызбы, өзүңүздү сиз түшүнгөндө, андан кийин ал мамиледен башталат. Мамиле жаатында иштейсиз. Ошонун үстүнөн иштеп, үй бүлөңүздө тынчтык болуп, комфорт болуп баштаганда, күйөөңүз мамилеңиз жакшы, өзү жана сиз айткандай настроениясы сонун болуп, а бул деген постоянно будет разрушать вас. Сизди критикалап турат бул. Постоянно. Критикалап турат, сизди тууралап турат. Критикалап, жумурткадан кыр издеп, сөз менен талкалайт, тили менен талкалап турат сизди, разрушать. А это будет продолжаться. Поэтому сиз билимге келишиңиз керек. Над собой надо работать. Над собой как вы будете работать, если вам знаний не хватает? Вам надо учиться, вам надо знания получать, вам надо работать над собой. Өзүңүздү түшүнүшүңүз керек. Анан күйөөңүздү түшүнүп баштайсыз, балдарыңызды түшүнүп баштайсыз. Жумуштабы, сиздин жашооңузга келген адамдарды түшүнүп баштайсыз. Над собой работайте. Ну, я думаю, что это самое легко. За деньги купить знания, работать над собой, мение сиңирүү. Это лучше, чем развестись, потерять свой брак. Для вас семья это все же. Потом будете страдать. Сиз үчүн бала, үй бүлө, бүт нерсе. Поэтому я думаю, что вы не хотите терять свою империю, которую построили. У вас, наверное, все по инструкции, да, там? Дома, да? И на работе, наверное. Ооба, балдарым да постоянно айтат да, сиз эмнеге мындайсыз депчи. Мен өзүм билбей кылам да ошонун баарынчы. Сиз аны билбейсиз, сиз өзүңүздү көрбөйсүз да. Сиз өзүңүздү көрбөйсүз да старайтесь. Нет, сейчас 10 минут и закончу. Нет, 10 минут это не 10 секунд, подожди. Все.
Дверь закрой, подожди меня. Осталось 5 минут еще. Ага. Вам нужно узнать себя изучить. Вам же говорят, ты холодная, муздақсың, еркек мінөзсің, еркектейсің, саған ақша әлі керек десе сіз. Не понимаете, мен жақшымын ғой, мен ақша тауып атам, мен сілерге үй алып бергім келіп атат, мен сілердің оқуыңарды обеспечиваю, ақша тауып атам. Вы думаете, вот я вот люблю вас. Они хотят другого, потому что, может быть, у вас сын там 2, тиги 7, тиги там 5. Әрбіреу башқача күтөт сүйүү сізді. 2 хочет, чтобы вы сели и выслушали ее. Просто сели, начали там, қандайсың, жұмышың қандай, как у тебя дела, начали общаться. Сізге башқаны қалайды. Поэтому надо учиться, работайте над собой, оқыңыз. 27, 28, 29 келіңіз. Глубоко будем обучаться, хорошо? Рахмат. Ишіңізге игілік. Да, сонун 2 саат кантип өтүп кетип калганын билбей калдым. Эмне дейт элем, негизи биз 27, 28, 29 көрүшөбүз. 3 күн акысыз сабак болот. Цифровая психология боюнча. Мен ар бир санды глубоко буду рассказывать, именно презентациялар менен, слайдтар менен. Ошол жакка сөз түрдө келиңиздер. Ал жакка монтип разборлорго чакырбайм, ал жакта мен билим берем. Билим берем полностью. Өзүңдү глубоко түшүнө аласың. Жакын адамыңды. Потом, женщины, перестаньте, пожалуйста, спасать своего мужа. Как мамочки, да? Мен жолдошум деп, биринчи өзүң үстүңөн иштеп, өзүңдү гана өзгөртө аласың. Күйөөңдү өзгөртө албайсың. Поэтому работайте над собой, пока не стало поздно. Все еще можно спасти. Все еще можно спасти. Все еще можно поработать над собой. Но нужно обязательно аракет калуу. Көрүңөр, кризиске келгенде анан изденип баштайбыз. Ошон үчүн биздин жашообузга кризис келет. Аллахым бизге ушундай сыноо, кыйынчылык, кризис жашообузга келгенде анан биз кыймылдайбыз, билим алайын, окуйун, эмне кылайын деп аракеттенебиз да. Ага чейин биз жүрө беребиз да. Өзгөчө биз кыргыздар кар жаганда сапожка алабыз, кар жаганда көмүргө жөнөбүз, очередь да. Бизде жашоодо ошондой. Бирок жашоодо 2 гана жол бар трансформацияга. Бул окуу аркылуу, добровольно барып окуйсуң. Экинчиси бул кризис аркылуу. Баарыбыз кризистен келебиз, мен дагы в том числе. Мен дагы в том числе кризис болуп, мамиледен жабыркап анан келгем. Да. Да, бул жакта номер калтырсаңыздар болот. 27, 28, 29 күнү 3 күн бою мен маалымат берем, билимдерди берем. Акысыз полностью билимдерди берип, цифровая психология кандай, ар бир санга кандай мамиле кылыш керек, кармический урогу кандай, анын минустары, плюстары кандай. Өзүңдө эмес, полностью сен өзүң чөйрөңдөгү адамдарда түшүнүк аласың. Карма деген эмне, ал кандай иштейт полностью. Номер калтырыңыздар, менеджер силерге дагы консультация берет, командам консультация берет. Андан сырткары интенсивке 27, 28, 29 сөз түрдө катталып кошулуп алыңыздар. 27, 28, 29 эмне болот? Цифровая психология эмне? Трансформационный игра практик деген ким? Трансформация кандай жолдор менен болот? Число созданий, миссия, портфолио. Ошол жакта именно по самым выгодным ценам мен мектебиме, школама открытие продаж ачам. Ошол жакта эң сонун бонустар болот, эң ыңгайлуу баалар болот. Именно ошол интенсивде сонун мүмкүнчүлүктөр болот. 2 сааттан күнүнө жандуу сабактарды өтөм. Zoom'дан өтөмбү, я не знаю, же YouTube'дан трансляция кыламбы, сабакка сөз түрдө кирсеңиздер болот. Андан сырткары, мисалы үчүн азыркы разбордо көрдүңүздөрбү, Азада айым. Жолдошун түшүнүп алганда, все, она уже не будет страдать. Бул ушундай да. Бул мындай да. Понимаете? Все. У меня тоже у мужа миссия 5. И я знаю, мисалы үчүн эртең бир туугандар дегенде үйдөгү чепкен, калпак баарын алып чыгып алып ушуну берели дейт. Представляете, да? И для него это все. И я спокойно воспринимаю. Говорю, хорошо, давай деп турам. Поэтому, когда мы знаем данность, адамды түшүнгөндө, мы уже не страдаем. Эмне эле бул мынтип сүйлөп атат? Эмнеге мындай кылып атат? Эмне үчүн мага видеозвонок менен чалып контролдоп атат? Эмне үчүн мага кыркырып атат да? Мы уже не страдаем.
Понимаете? Нервибизди слив кылбайбыз уже. Энергиябызды слив кылбайбыз. Энергиябызды слив кылып, переживать этип, кыжаалат болбогондо уже жан дүйнөңдө тынчтык болуп баштайт. А жан дүйнөңдө тынчтык болгондо бактылуулук, акча өзү эле келип баштайт. Понимаете? Да. Бизнеске, акчага, чоң масштабтарга чыгыш үчүн биринчи үйдө тынчтык. Эгерде сен адам менен сүйлөшкөндү билбесең, кантип команда курасың? Кантип команда курасың? Кантип адамдар башкарасың? Кыйкыра бересиңби? Же адам менен сүйлөшө албасаң, кантип бизнесиңди өстүргөн атасың? Гибкий болуш керек. Адам менен сүйлөшкөндү үйдө жолдошуң менен мамиле кура албай жатып, кантип бизнес ачам, масштабтарга чыгам дейсиң. Биринчи именно ошол нерсе үй бүлөдөн башталат. Команда кургуң келеби? Именно коммуникация үйдөн. Все начинается из дома. Да, мага дирекке жазсаңыздар болот. Акысыз сабакка катышам 3 күндүк деп. Мындай акысыз сабак да качан болот? 2 айдайын болобу, 3 айдайын болобу мен билбейм. Поэтому акыркы жолу биз 2 ай мурун ушундай сабак өткөргөнбүз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө катталыңыздар, жандуу болуңуздар. 27, 28, 29 август кечки 8-те запись болбойт. Жана терең түшүнүк. Мен азыр разборлорду кылдым, суроолорго жооп бердим силерге көбүнчө. Ал аякта болсо интенсивте 3 күндүк сабакта көбүрөөк сабактарды, билимдерди берем. Потому что мен ар бир адамга жооп бере албайм. А момундай билим бергенде силер өзүңөргө жазып алып, кичине болсо дагы өзүңөргө трансформация аласыздар. Трансформация. Да, 3 күндүк трансформационный сабактар болот, онлайн болот, акысыз болот, абсолютно бесплатно. Россиядасызбы, Германиядасызбы, кошулсаңыздар болот, бирге сабакты көрүп, сонун результаттарды аласыздар. Да, бул жака Эльмира айтып кетпедиби, результат депчи. У меня тоже сфера 8, я люблю результат. И окуучуларымды дагы именно ошол результатка көбүнчө басым жасатам. Для меня это важно. Да, сөз түрдө дирекке номер калтырып, группага кошушат. Жеке менеджер личкаңызга телеграмды берет. И мына бүгүн канчасы 21. Бир жумадан жолугушат экенбиз, буюрса бир жумадан жолугушабыз. Ага чейин сиздерге командам консультация берет. Хорошо? 27, 28, 29. Все, обязательно мен рилстеримди көрүп туруңуздар. Ылдый жакта силердин туулган күнүңөр боюнча 5-тен 10га чейин рилстер бар. Ар бир санга миссиялар боюнча 5-тен 10га чейин рилстер, каруселдер бар. Менеджерлер берет. Мен менеджерлерим алар психолог эмес, алар цифровой психолог эмес. Ошон үчүн алар менеджерлер, команда. Силер дагы мындай аң сезимди өстүрсөңүздөр, айымдар, суранам. То есть мен санап берип койчу деп эле любой адамга эле кайрыла бересиңерби эмне? Врачпы, врач эмеспи? Кичине мындай өзүбүздүн үстүбүздөн иштейли, сураныч, хорошо? Жакшы ниет кылалы. И мен азыр сиздерге разбор кылып атып, дисциплина боюнча, көбүңүздөрдө максат жаза албайт экенсиздер. Максат боюнча, дисциплина боюнча мен ошол интенсивте кошуп, өзүм дисциплинам кандай күчтүү, күнүнө көрүп атасыздар, 3 рилс, күнүнө стористер, бир эмес 2 аккаунтты алып барып, команда, у меня очень сильная дисциплина. Там, где дисциплина, там деньги. Өзүмдүн лайфхактарым менен, фишкаларым менен бөлүшөм. Плюс максат. Мен өзүм кантип максаттарды жазам. Көрсөтөм сиздерге. Канча дептерим бар. Максаты жок адам башкалардын максатына кул. Максаты жок адамга, бесцельно жашаган адамга акча да келбейт. Цель. Таксиге отурдуңбу, навигатор. Бияка барам дешиң керек. А сен күнүнө эле максаты жок эптеп күндөрдү өткөрүп жашап жатасың. Ошон үчүн акчаң жок сенин. Так. Вроде бы все. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Рахмат. Командадан сөзсүз түрдө консультация алыңыздар. Группага кошулуп алыңыздар. Görüşkünçe.